Сейит Жетимешев. Ел арасында. Жаңы құмарчы. Чығарманы оқыған жана аудиолаштырған Адилет Чубаков. Үчүнчү аудио бөлім. Дыйканбек колуна дагыра, мыядан жасалган шыпырга алып, мончодогу жылаңач кишилерге аар байып барып аралашты. Дыйканбек жуунуп бүтүп, көк буфеттен пиво чейин десе, баягы балтыры балканактай бетке тепкен доңгул катын эмалданган күрөң чакага толтура сыра куйдуруп жатыптыр. Дыйканбек аны көргүсү келбей, жыңайлак буту менен бака басып алгансыда. Сырасын көтөрүп, кезектен чыккан аял байкап калды окшойт. Өкүрөңдөгөн өлүгүңдү көрөйүн. Тетиги баягы шүмшүккө. Мен ага уйгактай жабышып калчудан бетер качып баратканын карасаң, жок дегенде адамча саламдашып койсо Кудай алат беле, деп күрөй тилдеп балтая басып кете берди. Ошентип Дыйканбек аялдын кайра жабышпасына көзү жетсе да, көргүсү келбей качып, пиво иче албай, жолдун бурчундагы газдалган суу саткан жерден 2 стакан суу ичти да студенттердин ашканасына кирди. Борш алды. Алдындагы борштон уртап коюп, окууга өткөнү келген жаш кыздарды ыймансыз көздөрү менен ырахаттанып тиктеп отурду. Кай бир табылгыдай ийилген жаш кыздар Дыйканбектин сук көзүн байкай коюшуп, о кызык киши экен дешип, ашканадан ашыга чыгып кетип жатышты. Бир топтон кийин Дыйканбек курсагын боршко, арам көзүн мөлтүрөгөн жаш кыздардын көркүнө тойгузуп, үйүнө келип, керебетине жыгылды. Бардабай жылап басып үйүнө келип, жол жибек пижамасын кийип, уктай турган бөлмөгө кирип, тук этип чыкты да, мойну башын муздак суу менен жалатып сергигенден кийин беделдүү акынга телефон чалды. Беделдүү акын Дыйканбектин ким, кандай экенин такып сурады. Телевидениеге ишке орноштурууга макулдугун билдирди. Акындын Дыйканбек жөнүндө такып сурашы Бардабайга кандайдыр ашык сыяктанды. Жарыктык киши мынча неге такыйт, мага ишенбегенсип деп ойлоп, бирок акындын акыры тилин алганына компоюп, кабагын кааталана чытып, зайыбына чай кайнатчы деди. Бардабайдын кааталана турган жөнү бар эле. Анткени акын серпилген ак муруттарын чыпалаганын учу менен кайпый жанып, такыбаланып, гербезденип, анча-мынча адамдарды боюна жолотпой, өтө сыпаак хуулук менен серп салып туручу. Ушундай киши менен жандашканына Бардабай сыймыктанчу. Бирок табиятынан туйгулуу акын Бардабайдын көрөңгөсүн баамдап, аны анча деле сыйлачу эмес. Муну жанынын тереңинде туюп турган Бардабай башкача түшүнчү. Кантсе да айрым жылдарда кайбир баканы оздордон убактылуу азап жеп калган акын менден да чочулап жатат го деп ойлочу. Өзүн акылы менен дүйнөнү тегереткен укмуш катары элестетип, көрөңгүсү тууралуу ойлончу эмес. Акынга берилгендигин далилдеш үчүн аны көзүнчө эле генийсиз деп мактап жиберчү. Пай, пендечилик деген ушундай го чиркен. Ушундан соң акын Бардабайдын бүкшүк-сүкшүк өтүнүчтөрүн майда чуйда бирдемелер деп эсептеп, анын сунуштарына макул болуп койчу. Кийин а кишинин туура эмес макул болгондугун турмуш көрсөткөндө ар кандай себептерди таап актанчу. Ал ооз жүзүндө жазганда мактоону укпай, карандай чындыкты көздөгөн кишилерге даңаза айтчу. Бардабай аялы кайнаткан кызыл чайдан ысык ууртап, ымшыган чекесин киргелт ак сүлгү менен сүртүп, иштей турган кабинетине кирди да, Акмурут акын жөнүндө бир кезде жазган макаласын оңдоп, эртең Жаштар газетасына берүүгө даярдап койду. Мончонун ысык парына ахалап чамынып, таза сууга чайынып, ак шейшепке жаткан Дыйканбектин жаны жеңилдеп катуу уктап калыптыр. Эртең менен хозяйканын көк чаар корозу эшиктин алдына келип, отурайган кычылуу буттарын оң канаты менен кыра чапкылап кыйкырганда ойгондо. Көзүн ушаласа күн чоң шашка экен. Ал шаша-буша кийинип, бетин ымдап чууп, сакал мурутун кырбай эле үйүнүн түштүк жагындагы телефон автоматка жүгүрдү. Бардабайга телефон чалса, трубканы киш албай жатып, бир окумдан кийин Бардабай алып, Дыйканбектин үнүн таанып, сөздү созуп отурбай, бүгүн түз эле телевидениеге баргын, деди. Дыйканбек трубканы иле сала автомат телефондун будкасынан чыгып, не болсо да жолдун шыдырлыгына шыктанып, кандайдыр күлкүлүү анекдот уккансып, мурдун көтөрүп күлүмсүрөп, кофе заткан кафеге келди. Андан соң атайын чач тарашка кайрылып, сакал мурутун кырдырып телевидениеге барды. Күн сайын көрсөтүлүүчү материалдарды каттап, иретке салып туруучу кишинин жардамчылыгына дайындалды. Телестудиянын дарбазасынын алдынан калыс чепте жүргөндө Ленинчил жаш газетасынан макаласын окуган Сталга жолукту.
Анын ушул жерде жаштар редакциясынын редактору экендигин билгенден кийин жүр бир кружкадан сыра ичели деп ой боюна койбой койду. Экөө пиво саткан көк буфеттин тектирче кырына жөлөнүшүп, тарелкадагы туздан жалап коюшуп, пиво ичип турушту. Дыйканбек сталдын чекесине жол-жолдонуп түшө баштаган бырышты, кирдеп, чөмөлөдө юрпөйгөн кара чачын тиктей берди. Муну стал алдырдан байкап унчуккан жок. Дыйканбек жакшы эле, эмне мынча жүдөгөнсүң деп суроого оозун эптеп келип батынбады. Ачкарын курсакка ичилген 3 кружка пиво чыпалактай болуп арыктаган сталдын денесин талыкшытып, сүйлөшүүнү табияты тартпады. Ошол бойдон экөө ажырашып, үйлөрүнө кетишти. Дыйканбек квартирасынын эшигине чейин жетип, көп күндөн бери полу жуулбай, ачылып-чачылып жаткан үйүнө киргенден жыйрылып, Энето кинотеатр жакка басып келейинчи деп, калың бактарды аралап шылкыйып келатса, жездей саргарган жүзүнө коргошундун каралжын боосу сиңип, областтык басмакананын эшигинин алдында турган баягы кемшиге ээ кызды көрдү. Эмне кыларын билбей, эригип келаткан Дыйканбек көздөрүн кыбыңдатып кыз менен учурашты. Эртеден бери терилген гранкаларды окуп жатып көздөрү карыгып, денеси талыкшып чарчап турганына карабай, кыз чуштуйган үстүңкү эрини менен орсок тиштерин кымтып күлүмсүрөдү. Кийинки учурларда дайым бирөөлөрдү жактырбай, каны ичине тартылып, тиштенип жүргөн кыздын азыр күлүмсүрөшү негедир анын жүзүнө жылуулук берип, өзүнө жараша түштү. Кыздагы мындай өзгөрүүнү Дыйканбек дароо байкап, «Иштен чарчап чыктыңыз окшойт, киного кирбейлиби?» деди. Кыз унчукпай макул болду. Дыйканбек кызды киного чакырарын чакырып алып, эми бул кыз менен жүргөнүмдү башка тааныштар көрбөсө экен, жоктон тапкансып эгин кемшейтип, тиштерин ороктой орсойтуп, уудана жеткирип алгансып кумсартып, муну кайдан таап алган дешет деп, кыйпычыктап барып билет алды. Кино башталганча көздөн далдоо деп, чоң көчөдөн алыс, таш төгүлгөнү менен асфальт дала элек, алчалуу, тынч көчөдө басып жүрүштү. Сөздөн сөз чыгып отуруп, кыз атасынын райыс башкармалыктан бошоп, шаардын түштүк тарабындагы эс алуу үйүнө директор болуп которулганын, кинодон кийин ошол жакка барарын айтты. Дыйканбек ичинен кымыңдады. Шаардын колтугундагы шараккан суунун жээгиндеги бул дем алуу үйүнө оңойлтон кишилер директор боло койчу эмес эле. Кыздын атасы тегин киши болбосо керек. Жок дегенде 5 адамга кадырып өтүп, жок дегенде 5 адамдын көңүлүн алган адам болуу керек деп ойлоду. Кыз саатын карады. Убакыт жетиптир. Экөө киного киришти. Кино бир дудук кызга ашыктыгы арткан жигит жөнүндө экен. Кинону көрүп отуруп Дыйканбек мындай ойго кетти. Мен эмес Грейган заводдо инженер болуп иштеген, келишкен сымбаттуу жигит кыз түгөнүп калгансып, дудук кызды сүйүп жатпайбы? Ага караганда жанымда отурган кыз деп, оюнун аягына чыкпай токтоду. Кызыл от кысыр калмак беле дегендей, мен эмес тиги дудук кызга деле жигит ашык болуп жатпайбы? Өзүмдү өзүм көп эле кемсинтпейинчи деп, кемшиге ээ кыз үстүңкү эрди менен орсок тиштерин кымтыбай, бир саамга эриндерин эркин кое берип, кинодон эрдемсий чыкты. Экөө дем алуу үй жакка кетчү автобустар токтоочу жайга кетип баратышты. Дыйканбек дем алуу үйүнө чейин узатайын деп айтайын. Эгер көңүлү болсо макул болот, эгер жактырбаса кумсаңдап коёр. Ары жагы кытыгылабаса киного деле кирбейт эле го. Кебетеси баягы жигиттен ажырап, денеси муздаса керек. Антпесе анча сырдашып таанышпаган бирөө менен киного барат беле. Бул кыз неси болсо да, кандай киши сөз айтса да тобокелге салып, макул болчу неме деп ичинен бүтүмдөдү. Чын эле Дыйканбек ойлогондой, кыз Дыйканбектин узатуусуна каршыланбады. Алтыгүл жымыйып күлүп, эркек заты аздек дегенге өзүн сыймыктуу сезди. Автобуста өзүнөн улууларга элпектенип орун бошотуп, негедир адамдарга жүрөгү эриди. Кыз менен кээде автобуска бирге түшүп калчу. Дем алуу үй жактагы айылда турушкан кай бир жаш жигиттер жолуккан сайын аларды кыртышы сүйбөй, тиш тигип турчу кыздын бүгүн күлмүңдөп баратышына таң калышты. Алар да жайдарланды. Бөтөнчө кепкасын кежигесине баса кийген жапалдаш сары жигит папиросын кыйшайта тиштеп, «Карындаш, чылым түтөтсөк кантер экен?» деп тийишип койду. Ал жигиттин кызга тийишкенине Дыйканбектин ичи тыз ачышты. Ушунча кишинин ичинен кандай эле бу кыздан уруксат сурап калдыңыз деп гүңк-пыңк этти. Эрмек таба албай эригип бара жаткан жигит жердин 7 кабатынан археологдор казып тапкан омурткалуу жаныбардын искелетиндей ырсайганыңа караганда сен деле тамек тарткандардан болсоң керек деп өз сөзүнө өзү күлдү. Автобустагылардын кай бири күлүп, кай бири жымыйды. Эл көзүнчө сөзгө сындырган жапалдаш сары жигит менен Дыйканбек үтүрөңдөшүп барып токтоду. Токтобойт эле. Теги жигитке алдынын жетпесин түшүндү. Автобустун ичиндеги капыс чукулдашта
Кыз жапалдаш сарыны акшая карап Дыйканбекке жан тартты. Муну аңдаган тиги сары кыздын көзүнчө жигиттин шагын бекер сындырдым окшойт деп күнөөлөдөй унчукпады. Кыйшайта тиштеген папиросун түкүрүп өчүрүп ушалап, автобустун терезесинен алыс ыргытты. Алды жактагы отургучтун темирине ээги менен өбөктөп, кыздын кебетесин алдыртан мүчө-мүчөгө ажыратып, ага боор оруду. Жапшашыл тоонун түбүндөгү дем алуу үйүнүн көк сыр менен сырдалган жыгач дарбазасынын алдына автобус токтоп, ичиндеги жүргүнчүлөр сыртка чыгышып, туш-тушка тарашты. Алиги сары кетип баратып, Дыйканбектин колун кармап, кемчиге ээк кызга угуза: "Кечирип кой тууган, жолдоган чейин эле калжың кептер. Менин тамашама теригип, тигил карындаш сени чанса мага кел. Эрден эшек үркпөйт. Момундай кызды апырем", деп баш бармагын какшыйтты. Калың талдын арасындагы нымдуу чыйыр менен үйүнө кетти. Нарыта бапыйган чынар теректин түбүндө Дыйканбекти күтүп байырлай калган кыз сары жигиттин кечирим сураганын укса да, укпаган өңдөнүп, эриндерин кымтып, көздөрүн жүлжүйтүп, күлүмсүрөй томсорду. Дыйканбекта мени чанатко деген суогой жылт этип, денесин муздатып жиберди. Качан гана Дыйканбек жакындап: "Кошуңуз эми, тиги автобус менен кайра кетейин. Мындан кечиксем, кечинде автобус чыкпай калат", дегенде, кыз романдардан окуган, өзүнө окшош кыздарды туурап жасалма күлүп, кыял кечтине колунун учун сунду. Кыздын ичке манжаларынын учтарын кармаганда Дыйканбектин денеси чымырап: "Эртең сизди Чынар паркынан күтөм", деп дүркүрөгөн автобуска тарбаңдады. Дыйканбек автобуска кирсе, айыл мектебинде окуткан баягы директор агай отуруптур. Салам айтты. Директор агай көз айнегин сөөмөйүнүн учу менен жогору түртүп күлүп, Дыйканбекке жанынан орун бошотту. Автобус козголор менен: "Убакыт текке кетпесин, сүйлөшүп отуралы", деп жылмайды. Анан жанагы жарбаган мейилкан сени чанып тийбеди көрүнөт. Эгер аны алып алсаң, ишиң батоңолот беле чарпындыланбай, агасы иштен түшкөнчө күйөп алам деп бир жерге көтөрүп коет беле чыкшыйтып деди. Директор агайы сүйлөгөндө эки жамажайынын кычыктарынан шилекейи көбөктөнө түшчү. Ал чөнтөгүнөн бет арчысын алып, оозун шыпыра арчыды. "Ай, ким билет, мейилкандын агасы орус мүнөз, честный немеле. Сени деле жыргатпайт эле. Кайран жигит каягынан жаза басып алганын билбейм айтор. Кызматынан аксап калды окшойт". Директор агай өзү да ишинен алынып, чачынын агарганын окуучусуна көрсөткүсү келгендей, чий калпагын башынан үйдө көтөрүп, кайра кийди. Анан: "Эми да оңой жерден кайын журт таппассың", деп Дыйканбекти эркелете кучактап, өзүнө жакындатканда, оозунан коньяк чыттанды. Муну сезген директор агайы: "Бияка жолдоштор менен атай эс алганы келгем, кечирип кой", деди. Тоонун айдөшүнөн ылдый карай жеңил жүргөн автобустун алдынан көк Москвич каршы өттү. Шофёрдун жанында жаңы чий калпак кийген, кою каштарына ак кирген, салабаттуу киши чалкалай отуруптур. Директор агайы ал кишини көрүп кайра сөз баштады. "Келечектеги кайнатаң кетип баратат, көрдүңбү? Бул кишинин иштебеген иши калган жок. Облустун да, райондун да жетекчиси болуп далай жүрдү. Жайылманын бир колхозунда башкарма болуп туруп, 5 бармагын колхоздун мүлкүнө терең батырып жиберсе керек. Соттолуп кетеринде кай бир алыш бериш адамдары колдоп, персоналдуу пенсияга чыгарышты. Эми дем алуу үйүнө директор кылып коюшуптур. Бул киши балекет киши. Керек кишилерге дасторконун мол жайып, батырге дегенди бал пайта берип, адамды сыйласа ушул киши сыйласын. Кокус бул абышкага күйөө бала болуп калсаң, кызмат жагынан бактың бир ачылат, башкасын билбейм. Түрмөгө отурчу кишини минтип көк Москвичке отургузуп койгон кайбир кадырлаш адамдары сени талага таштабайт. Аны кийин өзүң практически билерсиң. Азыран айтпай эле коеюн. Кокуй, кишинин оозундагы сөз Кудайдын кулагында сөздечи эле. Ансыз да абышканы ары бери бүктөп, ушактап жибердим окшойт. Кокус бул кептер ага жетип калса, шум абышка айрым айтчу мыктыларын айтып, таекими таанытып коюп жүрбөсүн", деп ак чач агайы эки уртунан шилекейин көбүртүп күлдү. Анан: "Дыйканбегим, сулуунун чырайын чылап ичмек белең. Аял 30дан өткөндөн кийин сулуу аялыңда, сулуу эмес аялыңда баары бир болуп калат экен. Андан көрө абышканын кызынын боосун бек карма". Бир кезде өзүн окуткан мугалиминин сөзүн Дыйканбек көп көңүл бөлбөгөн кишидей угуп, бирок бая көк Москвичте чалкалай отуруп бараткан кыздын атасын көргөндөн бери, ушундай кишиге күйөө бала болуп калсам, жаман болбос деп үтрөйүп ойлонуп келаткан. Кыздын тегерегиндеги сөз бул күнү ушу менен бүттү. Эртеси түштөн кийин Дыйканбек кызга Чынар багынан жолукту. Бул жолу Дыйканбек кечекидей кирдеген, жеңги кыска көк көйнөк кийбей, ак көйнөк кийип, чарала галстук байланды.
көзүн ирмебей тикчитип турган бийкеч Дыйканбекти болор болбос күлүмсүрөп тосту. Бул күлүмсүрөш Дыйканбек өлүп тирилип сүйбөсө да сыйлайт экен деген күлүмсүрөш эле. Анткени Дыйканбек калыс чепке баратканда көргөн мурдагы жигити атайын ак көйнөк кийип жолукмак түгүл, кээде буркурап арак ичип да келчү. Кызга мындайча баруу сыйлабагандыктын белгиси да. Ошентип жүрүп Токон аттуу ал улан кызды таштап кеткен. Азыр Дыйканбектин кол шилтеп кетпестигине кыздын жалкотойлонгон жүрөгү негедир ишенди. Киного кирелиби? Корректура окуп көзүм талыды. Жөн эле эс алалычы, деди кыз. Дыйканбек кемчиге ийекти колтуктап, шаардын түндүк тарабындагы суусу мел-мелдеп аккан каналды көздөй басты. Алар жээктери дөпүйгөн бактуу каналды бойлошуп, жытын буркуратып шашлык саткан, жыгачтан салынган буфет жака кайрылышты. Шаардыктарча тарбияланган кыз шаардын борборуна караганда кичине жапайы сыяктангансыган ушундай жерде эс алганды, эс алып жүргөндө гуляш, котлетке окшогон үй тамактарынан көрө таланын тамагы өңдөнгөн шашлыкты жакшы көрчү. Кала берсе курсагы деле ач эле. Атайын заказ менен какталган шашлыктын нан менен жеп, көбүгү боржоктогон пивону карады. Дыйканбек кыздын пиваны ичпегендигин көрүп, ыңгайсыздана түшүп, кайра буфетке барса, кудай жалгап шампан бар экен. Андан шаша-буша бирди алып, боп эттире оозун ачып, килейген стаканга толтура куюп, «Мен пиво чейин, сиз шампан ичиңиз», деп кызга сүйлөдү. Кыз жымыйып стакандагы шампанды эки бөлүп жутту да, «Мен эле иче беремби? Сен пивону ичпейсиңби?» деп биринчи жолу сенге өтүп чечилип күлдү. Экөө каналды бойлошуп кайра тартышты. Мурда тоңдосун тартып, чыкпай жаткан сөздөр эми куюлу шагып, бири-бирине окушкан китептеринин каармандары тууралуу кеп салышты. Дыйканбектин дурусураак эле билген каарманы Бальзактын Гобсек экен. Ал Гобсектин ач көздүгүн ашкерелеп, ал түгүл ага суктанып, «Турмушта дал ошондой жашоого жөндөмдүү болуу керек», деди. Кыз ага каршы чыкпады. Окуган китептериндеги катын-боз эркектерди жектеп, кыздардын эң сулуусу, эң куулук шумдугу жок байоолору ошондойлорго алданып каларын, ар кандай мисалдарды келтирип бирөө менен урушкансып, өзүн өзү унутуп калып айтып жатты. Алар базар көчөсүнө кантип жетишкендиктерин да сезбей калышты. Дем алуу үйүнө кетүүчү автобуска түр түшүп жатышкан элди көрүшүп, ошондо гана жүгүрүштү. Экөө бир отургучка жанашып отурушту. Адамдар, жүргүнчүлөр сыгылышкан автобустун ичи шаардын чекесине чыгаар-чыкпастан күн батып кеткендиктен көгүмдөнүп калды. Ошондо Дыйканбек кыздын колун кармалап, кыз каршылык көрсөтпөй, «Кандай кармаласаң, ошондой кармала» дегендей болуп, Дыйканбектин алдына эркин таштады. Дыйканбек колун кармалаган сайын кыздын денеси чымырап, дайым сиркеси суу көтөрбөй секирип турчу нерви жайланып, Дыйканбек жакка ыга түшкөнүнө өзү да маани бербеди. Жан дүйнөсү көктөмдөгү көбө түшкөн дыңсоо жердей былкылдап, кургаткан балыктай Дыйканбектин кактооч денесин жандандырып баратты. Элдин кыжык ужусу бири-бири менен орун талашып чекишкени таптакыр кулакка угулбайт. Экөө тең мемиреп, телмирип отурушуп, дем алуу үйүнүн дарбазасынын алдына келишти. Автобустан чыккандан кийин да Дыйканбектин кыздын жанынан, кыздын Дыйканбектин жанынан кеткиси келбей кылчактап турушту. Алар ошентип турушканда шофёр автобустун терезесинен башын кылтыйтып, «Автобус кайра шаарга кетпейт», деди. Көрсө шофёрдун дем алуу үйүнөн ары дачасы бар окшойт. Автобусту ошол жакка айдады. Чындыгында Дыйканбектен башка шаарга кетчү эч ким деле жок көрүнөт. Шаарга эмне үчүн барбайсың деп шофёр менен кыжылдашкан киши деле болгон жок. Элдин баары туш-тушка тарап кеткенден кийин кыз, «Эми караңгыда кайда бармак элең? Жүр биздикине», деди. Дыйканбек, үйүндө киши болсо кантип мени чакырсын, өзү жалгыз го деп ойлоп, кызды жандай басты. Дем алуу үйүнүн чакан 2 бөлмөлүү люкс деп аталган үйүнө киргенде Дыйканбектин көзү ачыла түштү. Полуна кызгылт жука килем төшөлгөн, бурчуна телевизор коюлган, таптаза жуулган ак шейшептин жыты искелген бул бөлмөлөр квартира эмес, директордун эң сый адамдары эс алып жатчу жай экен. Кыз менен Дыйканбек тоонун муздак мөлтүр суусуна жуунушуп, диванга олтурушканда, ак халат кийген орто жаштагы аял кечки тамак жеткирди. Тамак ичилип, алиги аял идиш аяктарды жыйнап, столдун үстүн тазалап кеткенден кийин, кыз серванттан шоколад, шампан алып чыгып, койгон фужерлерге коюп, шампандан ууртап коюп, карта ойношту. О бир топтон кийин телевизорду коюшуп, айыл чарбасы тууралуу берилип жаткан көрсөтүүлөрдү карап отурушуп, андан тажашты. Кыз, «Мунун эмнесин көрсөтөсүңөр? Силер сугатчыны мактасаңар да суусун сугарат.
мактабасаңар да сусын сугарат, деди. Дыйканбек көзүн кыбыңдатып, эмне деп жооп берерин билбей, телевизорду өчүрүп таштады. Кыз сыртка чыгып баратып, "Сен тетиги керебетке жат", деп ортолору ачык керебеттен бирин көрсөттү. Дыйканбек чечинип жаткандан кийин үйгө кирип, жарыкты өчүрүп, акырын чечинип өзүнүн керебетине суналды. Үйдүн түбүндөгү теректердин жалбырактары элбиген жерге шуулдаганы болбосо, түн тыптынч. Чыны, Дыйканбектин денеси алеп-желептенип жата албады. Ары бери чирене оодарылып, керебетти кычыратты. Кыздын дем алганын тыңшады. Анын уктаган кебетеси жок. Дыйканбек ордунан туруп барып, кыздын саамайынан сылады. Кыз үн катпады. Дыйканбек менен кыз жанаша жатып, кесилген дериндери менен кыздын кер сары жүзүн аймалады. Кыз терең дем алып, жанды жибиткен сезимге бөлөнүп көзүн сүздү. Бирок шырп этип чалкасынан жаткан калыбынан козголгон жок. Качан гана Дыйканбек колун кыздын мойнунан ары сунуп өзүнө эмергенде, кыз шарт оодарылып, Дыйканбекти бекем кучактап, бетинен сорду. Түнү менен чарчашкан жигит кыз эртең менен эрте турушпай уктап калышыптыр. Таң атпай шаардагы үйүнөн келген кыздын атасы, кызы жаткан үйдүн эшигин тартса илинөө, муну байкаган тамак ташыган аял, үйүңүздө кызыңыздан башка мейман бар деп купуя сүйлөдү. Көптү көргөн директор үнүн жасап, аялдын сөзүн укмаксанга салып, алея менен ашкана жакка басып, бир топтон кийин Дыйканбек менен кыз турушуп, жуунушуп, эшикке чыгышканда салабаттуу басып келди. Адыгенде Дыйканбек менен анан кызы менен учурашты. Эч нерсе туйбаган кишидей, жайма-жай гана Дыйканбекти кызынан бөлүп ээрчитип, шараккан сууну бойлоп, коктунун ичине басты. Дыйканбектин кандай туулуп, кайда өскөнүн, кызмат жайын терип тепчеп, маашасын келтирип сурап билгенден кийин, "Оолум, эми болор болуптур. Азыр барып ЗАГСга жазылгыла", деди. Дыйканбек жерди карап кыңк эте албады. Ал кыз менен бирге дем алуу үйүнөн көк москвичке отуруп, Чүй проспектиси менен Жашылбак көчөсүнүн кесиришиндеги өзү батирге турган камыш чатырлуу эски тамдын терезесинде чаң басып жаткан китептердин арасынан паспортун араңтап, нике үйүнө барды. Каракаш, жылмыңдаган жаш шофёрду күбө катары пайдаланды. Мына ушул күндөн тартып, Дыйканбек квартирасына түнөбөй, кааласа кыздын шаардагы үйүнө, каалабаса дем алуу үйүндөгү люкска түнөп калды. Анын үйлөнгөнүн эч ким деле билген жок. Тек гана жолугуп калган ымалалаштарына бул менин зайыбым деп тааныштырып жүрдү. Дыйканбек маяналарда аялын эриште келсе керек. Экөө телестудиянын эшигинин алдынан сталга учурашты. Дыйканбек сталды, дагы бир эки баланы, маянамды жуймун деп чакырды. Жанындагы аялы көзүн жылжыйтып, үй ачылып чачылып жатса деп оозун кыбыратты. Дыйканбек, силер баса тургула деп кучуңдап жүгүрүп, жакын жердеги көк буфетке кетти. Стал биринчи жолу Дыйканбектин камыш чатырлуу квартирасынын босогосун аттады. Үйдүн ичинде көптөн бери киши кирбегендиктен көк жыттанып, булуң бурчтарын желе басып кетиптир. Аял столдун үстүн сүртүп, килейген эки чоң стаканды суу менен чайкап жатканда, эки шуңшугуй бөтөлкө арак, кагазга оролгон колбаса, нан алып эшиктен Дыйканбек кирди. Биринчи жолу тосту, бетин кара сепкил баскан, кырдаш мурун, эрди жука шакылдаган жигит алып, "Дике, минтип Дина экөөңөр баш кошупсуңар, минтип Аяш менен тааныштык, минтип адамгерчилик кылып маянаңарды жууп атасыңар, мунуңарга рахмат. Эми мындан ары көчөңөргө көрүп, Динанын этегинен жалгасын, кана кеттик", деп стаканды көтөрдү. Мына ушул жолугушууда Стал Дыйканбекти, анын аялы Динаны жакшыраак тааныды. Стал ичинен сага Динадан артык кайсы кыз тиймек эле, убакыт өткөрбөй үйлөнүп алганың рас болуптур деп ойлоп, чоң стаканга аз бөксү аракты калтырбай жутту. Арак коюп, ар кимдин көзүн митаам карап турган Дыйканбек Сталдын көзүнөн анын оюн даана окуп, тили менен айтпаса да дили менен чындыкты айтты деп негедир Сталды сыйлап калды. Арак ичип тарашкандан кийин Дыйканбек аялына өгүнкү бир болгон окуяны айтып, Сталды мактап баратты. Бул окуя мындай болгон экен. Стал Чекенди-чөл районуна командировкага барып калыптыр. Барса райкомдун секретары койлорду жүйүртүлдөтүп, бир жылда ар 100 тубар койдон 230дан козу алып, бүткүл Союзга аты чыккан чабан жөнүндө очерк жазса, дурус болор эле деп сунуш кылыптыр. Стал анын сунушу боюнча чабанга барыптыр. Чабан Стал менен таанышып, анын аты жөнүн, шаардагы адресин сураптыр. Даңктуу киши кокус үйүмө келип калса, бир кишинин көчүгү айланбаган квартирамды кантип көрсөтөм деп басынып жатып Стал адресин араң бериптир.
чабан койго тийген карышкырды кантип атканын айтып жатып, сталдын аты жөнү, адреси жазылган баракты бармак сөмөйүнүн уштары менен ушалап отуруп, шыпырындыга ыргытып коюптур. Муну байкаган стал адегенде өлкөбүздөгү деген кишилер менен тең ата болуп, деген жыйналыштардын президиумунан түшпөс киши үчүн мен ким экенмин деп таң азар албаптыр. Бирок атактуу чабандын үйүмө конуп мейман болуп кет деп асты үстүнө түшкөн сөзүнө көнбөптүр. Бол койгон жоош чабан жигиттин үйүнө барып конуптур. Ал жигит даңктуу чабандын совхоздогу бурак койлордун коозусун көз боемолоп, өз төлүнө кошуп жазып, алган төлүнүн санын көбөйтүп жатканын айтат. Бул тууралуу райкомго билдирсе, райкомдун секретары совхоздун жетекчилери эч жеринен шек-чыккыс кылып даярдаган документтерге ишенип, бюродо ушакчы деп сөгүш берип койгонуна күйөт. Эртеси стал совхоздун башкы бухгалтер менен аңгемелешсе, ал жүйүр төлдөтүү маселеси эң жакшы жаңылык, бирок убактылуу гана жем чөп даярдоо боюнча ашык акча жумшалып жатат. Ал чыгымдар келечекте акталат деп бажылдап сөз бербей коюптур. Директор жок экен. Ошондо стал түзеле облаткомдун айыл чарба бөлүмүнө келиптир. Келсе кой чарба бөлүмүн башкарган, бетке чаап сүйлөгөн жаш зоотехник жигит, сен эмне петушит этесиң? Жүйүр төлдөтүүнү мен ойлоп чыгарган нерсе эмес. Айрым чабандардын опытуна таянып, Союздагы башы казанбактай академиктер адобрит эткен нерсе. Кече эле чоң жыйналышта сен сындап жаткан чабанды мактадык, геройлукка көрсөттүк. Мен сага улуулук кылып айтып коеюн. Сен баатыр, ушул маселени көтөрүп чыгып, бир көрүнөйүн деп турсаң керек. Көрүнмөк турсун, моюн омурткаңдын 10 жеринен сындырасың да, ошол бойдон очорулуп тура албай өмүр бою калека болосуң. Ушунчаңда жыпкыңды кыз, муну мен сени аягандыктан айтып жатам. Антпегенде башың баш, багалчагың кара таш деп коет элем дептир. Мындай кескин өкүм сөздөн кийин стал өзүнө күтүлбөгөн ачылыш жасаптыр. Турмушта атайын көрүнөйүн деп иш жасаган адамдарда болоорлугум болсо, ошолордун бирөө дал жанагы жигиттин өзү экендигин түшүнүптүр. Бирок чын эле омурткам омурулуп калбасын деп чочулап таңды таң атканча кирпик какпай чыгыптыр. Акыры ары чайналып, бери чайналып, ниетинде жүйүр төлдөтүүнүн кереги жок деген бүтүмгө келиптир. Бирок амал үчүн баягы болуп койгон жигитке сөгүш берген райкомдун чечимин кубаттамыш этиптир. Айла жок да. Бирок тоюттун жетишсиздигине шылтоолоп, түбү жүйүр төлдөтүү жаңылыгына каршы макала жазыптыр. Ал макаланы өзү иштеген теленин айыл чарба редакциясына берсе, обл теленин председатели муну эфирге берсек эртең баарыбыз иштен куулушубуз керек деп төбө чачын түктөйтүптүр. Ал түгүл сталды чакырыптыр. Атайын алыс жерге командировкага барып жазган материалың ушулбу деп сылап сыйпап кекетиптир. Сталды башкы редактор кылабыз деп ичинен бышырып жүргөн планынан баш тартыптыр. Ал түгүл анын дилинин актыгына шек туудуруптур. Айласы кеткен стал областтык газетага бериптир. Анда бөлүм башчылыкка иштеп жаткан, маселенин жөн-жөнүн түшүнүүгө аракеттенген жаш жигит макаланы тыкаан редакциялап туруп басып жибериптир. Мунун басылышынан таптакыр үмүтүн үзүп, унутуп койгон стал базар күнү уядай үйүнөн чыгып, шаардагы Пионер көчөсү менен Жылуу суу көчөсүнүн бурчундагы киосканын жанынан өтүп бара жатса, Илимизилдөө институтунда аспирантурада жүргөн кызгылт чач студент кезде таанышкан курбу кыз жолугуптур. Ал сталды акырын чыканагы менен таарыңансып укуп куттуктаптыр. Көрсө бул макалада жемелеген болкогой чабан жигит курбу кыздын агалары экен. Көрсө ал болкогой чабан мындан бир күн мурда шаарга келиптир. Эртеси таңкы салкында айылына кайтып баратып, киоскадан гезит сатып алып окуптур. Анан узатып бараткан карындашына бул жазгыч жигит эрекен, анык чындыкты жазыптыр, мени жемелептир. Көрсөң айтып кой, ал жигиттин мени жемелгенине да ыраазымын. Антпесе бул макала гезитке басылмак эмес. Нечен жазарман кишилер келишип, бул мамлекеттик иш каршы чыгууга болбойт дешип, зиркирешип биринин да жүрөгү даган жок эле. Эми бечара баланын тагдыры кантер экен дептир. Стал ушул сөздөрдү укмак түгөл макаланы көргөндө жүрөгү оозуна капталып, өңү оңгон чүпүрөктөй бозоруп, коркуп кетиптир. Бирок курбу кызына сыр алдырбай рахмат айтып, болкогой чабан жигиттин өзүнүн адресине айтылган жемени туура түшүнгөндүгүнө кубаныптыр. Анан курбу кызынан гезитти алып, үйүнө барып, аялы берген тамак жүрөгүнө баспай, кээде колдору калтыраптыр. Жаны жаялып үйүнө олтура албай койгондо, аялын ээрчитип, шаардын сыртына барып, 2 кружка пиво ичип, бир аз көңүлү алакты болгондо, болгон ишти аялына төкпөй чачпай айтып бериптир.
Анда аялы сталдың қолын қысып құттықтап, «Еш қорықпа, ақыры чындық жеңет. Көп болса, уақытылы аву деп уара қылар. Уарасыз тұрмыш қайда?» дептір. Мына ушул окуядан кийин обул тиленин председатели катышкан жыйналыш болду. Жыйналышта Москвадан саясий кызматкерлерди даярдаган окуу жайын жаңы бүтүрүп келген, мурда көп жылы жооптуу посттордо иштеген, көзүнө чейин баскан сакалын көгөртүп кырган ага директор доклад жасады. Ал сталды сен элдик ишке түздөн түз каршы чыккан, арам ойлуу макала жаздың деп күнөөлөп жарга такады. Жыйналыштын аягында күнөөңдү мойнуңа алып сүйлө деп сталга сөз беришти. Стал отурган ордунан дароо турбай кумсарып, эч сөз сүйлөбөй эшикке чыгып кеткиси келди. Бирок чыгып кетүүнү орой жорук катары түшүндү. Ордунан туруп, эки муштумун түйүп, столго таяп туруп, өзүн өзү күч менен кагылган мыктай зыңкыя токтотуп, алиги доклад жасаган кишиге карап, «Мен үчүн турмуш сүйлөйт. Убакыт гана бергиле», деп бир оз гана сөз сүйлөп кайра отурду. Ошону менен сталды редакторлуктан кенже редакторлукка төмөндөтүштү. Жаштар редакциясынан акыркы кабарлар редакциясына которушту. Мурда макталып, майрам сайын алкыш алып, жыйналыштардын президиумунда жүрчү стал эми таап-такыр унутулду. Улаам бир объективдүү себеп табылып, квартиранын кезегинен улаам артка жылдырылып жатты. Ушундан кийин өң тааныш эмес, балапан чагынан бирге өскөн айылдаш жолдоштору да стал менен сүйлөшкөндөн чочулашып, жакындабай качышты. Жаңыдан турмушка кадам таштаган жаш киши үчүн мындай нерсе оңойго турбаса керек. Өңү самандай саргарып жүрүп, бечаранын ашказаны боору оорукчан болуп калды. Акыры сталды актап, чын эле турмуш сүйлөдү. Жүйүр төлдөтү деген немени турмуш аягын асманга сапырып күм жамгылды. Ушундан кийин стал кенже редакторлуктан кайра жаштар редакциясына редакторлукка көтөрүлдү. Баягы доклад жасаган киши «Шардан менен сенин убалыңа калып калдым» деп сталдан улук башын кичик кылып кечирим сурады. Дыйканбек аялы менен базар көчөсүн жээктеп, тоо тарапка баратып, Алмалуу проспектисинин бурчунан институтта бирге окуган, желкесинде чачы жок жолдошуна учурады. Ал тостогой капкара көздөрүн Дыйканбектин аялына кадап, «Бул аяшко, кушпооңбек болсун басмачым», деди. Басмачы деген сөз Динанын кулагына шак эле тей түштү. Бул сөзгө зайыбынын көңүл бура калганын байкап койгон Дыйканбек хучуңдап, жолдошунун жанындагы аялды тиктеп, «Бул тегерекпет сары келин биздин аяшко», деди. Анткени кара көз жигиттин аялынын мурда эрден чыгып, ал эринен бир бала бардыгын, күйөөсүнөн ажырашкандан кийин бул келин темир жолдо кондукторлукта иштеп жүрүп, аз жерден үй бүлөлүү машинистке тийип кала жаздагандыгын, кара көз жигит жаштык менен келинге чалынып, анын боюна бүтүп, аргасыздан үйлөнгөнүн уккан эле. Дыйканбек сары келин деген сөздү атайын басым менен айтканын кара көз жигит дароо түшүндү. «Да, басмачым, бирөөлөр өңүнүн сарылыгынын азабын тартса, мен көзүмдүн каралыгынын азабын тартып калдым. Бая күнү таламандын так түшүндөгү көктү карап баратып, көзүм кашайып чуңкурга бутумду түшүрүп алып, бутум эмес мынабу мойнум сынып кала жаздады», деди. Анан, мен, сен эмне болдуң? Көк шиберге онайм деп аты онап кеткен жерге оңку баш атып, таптаза костюмду булгап алды дейт. Ошол чынбы?» деди. Дыйканбек жулунгандан калган короздун куйругундай какачы чыгып майланышкан үрпөк чачын сылап, «Чын», деп мыңк этти. Дина сөздөрдүн маанисин ачык түшүнбөгөн менен бир нерсени сезип, жезде өңү кумсарып, канын ичине тартты. Тегерекпет сары келин болсо, үч бурчтанган учтуураак мурдунун учун көтөрүп, курсактоо кайгым жок, дайдырдай, жүрө берем кайгырбай деген кыязда күйөөсү менен Дыйканбектин тамсил сөздөрүн чымын чаккандай да көргөн жок. Ал үчүн мындай сөздөр тегирмендин куру айланган ташынын дабышындай эле. Ушундан соң сүйлөргө сөздөрү түгөнгөндөй шекилденди. Кара көз жигит тостогойрок көздөрүн момогой күлүмсүрөтүп, «Кана эми кетели», деди. Дыйканбек сүйлөп бараткан үнү сынып кеткенсеп, «Болуптур», деп кыңк этип жылмаймыш этти. Бирок жүрөгүнө бир кара таш түйүлдү. Ал таштын эмне экенин өзү сезбей, үрпөк чачын үрпөйтө коор жолоңдоп сылтый басты. Азыр эр жана катын атанган бул эки пенде Дыйканбек менен Дина бири-бирин таштап да кете алышпады. Бири-бири менен жылуу сезим алмашып, өздөрүн жеңил да сезе алышпады. Дыйканбек какшып бараткан чычырканак, Дина ошол чычырканактын көлөкөсүндө чырмалап өскөн, кан сөлсүз чырмоок сыяктанып баратты. Алардын жанына жейпеңдеп келаткан москвич токтоп калды. Анда кыздын атасы бар экен.
Дыйканбек дароо түйүлгөн кабагын жазып, кайдан келатасыз пап деп каңылтыр бычактын мизиндей жалт-жулт этти. Дина ыйлачудай мелтиреди. Качан гана күйөө кызы машиненин арткы олпок сиденьясына отурганда, шофёрдун жанында кабышка чалкалап кургай түшкөн эрдин жалап, беркилерди кылчайып карабай: "Эми бир 5 күндөн кийин тиги биринчи микрорайондон 2 көмү түйө алмак болдуңар", деди. Дина үй жөнүндөгү сөзгө таптакыр кайдыгерленип, башын машинанын терезесинен чыгарып, бетин тоонун желине тосту. Арткы отургучта отургандан кийин үңүрөө түшкөн Дыйканбек өзүнүн ырайы суук кебетесин куу абышка шофёрдун маңдайындагы күзгүдөн көрүп баратканын сезе коюп: "Үйдү канчанчы этаждан берет экен, пап?" деп чулуңдап күлүмүш этти. Бирок ичинен кайынатасынын жөн киши эмес экенине, баягы директор агай айткан сөздүн чындыгына эми ого бетер ишенди. Өзү менен бирге иштеген оорукчан аялы, 3 баласы бар бир момун жигиттин 7 жылдан бери ыйлап сыктап, квартира ала албай жүргөнүн ойлоду. Биз минтип үйлөнгөндүгүбүзгө 3 ай толо электе үйгө киргени жатабыз. Мындай мах оңой олтон кишинин колунан келе койбойт деп ойлоду. Кайын атасын желке жагынан карады. А киши башын сол жагына кыйшайтып, оң күрөө тамыры бүлкүлдөй согуп, дилинде алыста ойлоп бараткансыйт. Ырасы эле ойлонуп бараткан. Күйөө баласы менен кызынын үшкүрүктөрүнүн бир башка күүсүн бүгүн эле эмес, о күнү күйөө баласынын көйнөгүнүн топчусун илең салаңгадап отурган кызынын кыймылынан билип, ичинен ики деп алган. Ошол түнү төшөккө жатканда өзүнүн туйганын кемпирине айтып: "Арты кийини кантер экен, күйөө балабызды өз кишидей боорубузга кысып, өрүшүбүздү аралатпай сыйгармайлы. Жаманыңды билип алдым, жайытыңа кирип алдым болуп, абийирибизди кетирбесин. Өзү тарбиясыз неме шекилдүү. Мындайлар кан ичкенден да кайра тартпайт. Катыш кутуш, туган туушкандардын шегин билдирбейли. О кийин жайыттары жарашып калса, баары өз орду менен болор", деген. Бая кыз күйөөсүнүн кебетелерин көрүп, ошондо кемпирин өзүнүн пайгамбарчылык кылып эскертип койгонуна компойду. Бирок ата чиркен, табияттын ташпорлугун карачы. Ошол кызымдын оозу башын кемшейтпей, жок дегенде өңүн элдикинен кем кылбай койгондо, күйөө балдардын чекесинен чертет элем го. Ата бир кем дүйнө деген ушул да, деп Дыйканбекке күнү түшкөнүндө жүрөгү сыздап баратты. Абышка дем алуу үйүндөгү иштерин бир сыйрат тескеп коюп, москвичтин артына целлофанга оролгон каз, тооктун этин, даңкыйган кара каптал дарбызды алып, кыз күйөөсүн калтырып кайра шаарга сабалады. Дыйканбек кайынатасынын 3 күндө бир минтеп, каз, тоок, кээде дарбыз, кээде каймак май алып кетип жүргөнүн байкап, май кармаган бармагын жалайт деп көп таңазар берчү эмес. Тек гана мынча тамак ашты 3 күнгө түт көрбөй, кимдер чайнабай жутат деп ойлоду. Качан абышка шаарга зымылдап, Дыйканбек экөө тамак ичип отурушканда Дина: "Жанагы желке тас молмоңдогон немен ким?" деп Дыйканбекке каабалчудай орсок тиштерин арсайтты. Дыйканбек селт жалтанды, көздөрүн арамза кыбыңдатып: Ошол жерге кирсин. Бирге окуган бир келесолугунан андан мындан калган балалуу аялды алып тынган тура", деди. Мына ошондон кийин Динанын баятан бери зиркилдеп тырышкан кужунашы жазылды. Боюмдан алдырбасам, мен деле балалуу аял атанып калмак экенмин го. Анда токондун чаңган аз келгенсеп, Дыйканбек да үйлөнмөк эмес тура. Ушуга тобо деш керек. Минтип зиркилдей берсем, Дыйканбек да бирөөнү эрişтип кетип калып жүрбөсүн. Дина Дыйканбекке эриндерин чуштойтуп, мормое жылмайып: "Үйдө шыпырып жыйнап коеюн, эшикке чыгып серүүндөй бер", деди. Ушундан соң Дыйканбек аялына анткор тийишип, бетинен жыттап эшикке чыгайын деди эле, Дина эшикти шарт илеп, терезе пардаларды зыр-зыр тартып жиберип, Дыйканбектин мойнуна асылып, оозунан соруп, ордунан жылдырбай таштады. Дыйканбек бели сөөктөй катуу аялын көтөрүп диванга баса жыгылды. Дыйканбек сыртта жүргөндө ага жолуккан ашканада иштеген, кир кокчуган аялдар кичи пейилдик менен саламдашып, Дыйканбектин директордун күйөө баласы экенин көргөндөргө маалимдешти. Ушундан улам эс алып жүргөндөр да Дыйканбекти көздөрүнүн кыйыктары менен карашат. Ал жалбырактары шоодураган жалаң ак каяңдуу аллея менен сейилдеп, албаса бербесе да элдин көңүл буруп турушун, жанынын сүйүп жатканын биринчи жолу иш жүзүндө сезгенге окшоду. Ошондон улам кыржыйган кебетесине жарашпаса да, кыял күтө эки колун аркасына алганын өзү да байкабады. Деле режим бузбай, жанын үлпөттөп баккан бардадай тоо тарапка чыгып, дем алуу үйүнүн калың карабактарын аралап келатып, Дыйканбекке учурады. Дыйканбек:
Саламатсызбы? Ден соолугуңуз бакыбатпы? Деп эпилдеп, эки колун тең сунуп тумшугу менен жер сүзүп ала жаздады. Бардабай катуураак унчукса, тамагы айрылып кетчүдөй ыкшоо гана «Үйлөнгөнсүң го?» деди. Дыйканбек анындагы сүйүүлөрүн сезип унчукпады. Анан ал көң болуп көгөрүп кеткен саман өңдү быкшып, «Үйлөнөрдө кеңешпей таңашпай, эки кишинин башын кошуп вечер-сечерди өткөрбөй ууру кылгансы үйлөнгөнгө жол болсун, Баатыр», деди. Дыйканбек оңдойсузданып, «Ушундай болуп калды», деп күнөөсүн мойнуна алгандай кичине жалтайлады. Анын жалтайлашы Бардабайдын ичин жылытты. Эки Алия менен Коктунун оозун көздөй бет алышты. Бардабай жаз алдында кыктан чыккан коңуздай жанданып, «Экөөбүз бир суунун кулунубуз. Жамандык жакшылыгыбызды деле биришип калгандай болдук. Бирок үйлөнгөн жатам деп айтып койсоң, ашыктык кылбайт эле го. Мейли, өтөр иш өтүптөр. Кудагайлар менен кийин шашпай таанышарбыз», деп ойлору кайталанса да сөздүн аягын салабаттуу чойду. Бардабай бекер сүйлөп көргөн жан эмес. Анын сөздөрүнүн ары жагында дайыма бирдеме жатчу. Азыркы кебинин астарында мына булар жаткан болчу. Өгүнчүрөөк аялы педагогикалык илимдердин кандидаттыгына диссертация жактаган тармалчач, көзү дайым өйкөлгөнсүп кызарып жүрө турган экономист жигит Бардабайды мейманга чакырыптыр. Тармалчач экономист жалгыз киши чакырган деле бир, жарым старчын киши чакырган деле бир, арасы тең эле деп эки пенсионер абышканы кошуна катарында кошо чакырыптыр. Ал абышкалар кезинде деген кызматтарда жүрүшүп, ичкендин баркында, сүйлөгөндүн баркында мыкты билишкен кишилерден эле. Экөө жаш тооктун эти менен коньякты рюмка артынан рюмкалап ура беришип, абдан кызышканда сенден мен кыйынга жетишиптир. Мен болуп жүргөндө сен ким элең? Дейт өңүн бырыш эртерээк басып, ак шапак тарткан абышка. Анда сен болсоң, азыр сен кимсиң? Дейт чачы аппак, жүзү майланышкан, мойну менен далысып бир сыяктуу, думпу куйрак тоголок абышка. Бул сөз ак шапак абышканын жүнүнүн өрттөп кетти окшойт. Карачы мунун бүгүн менин кимдигимди тергеп турганын. Бу каны көптүргөн умасы, дейт да, бу сени көптүргөн эмне билесиңби? Акчач абышка кол уюгун чукпады. Астындагы коньягын жутуп жиберип, ак шапак абышкага ого өтер демдениптир. Сени көптүргөн тетиги бийик столдо отурган бажаң. Билесиңби? Сенин ошо бажаң соттолуп кетчү кайнагасын тигинтип дом отдыхка директор кылып отурат. Ал сага жума сайын каз өрдөк ташыйт. Ишенбесең, азыр эле башыбызды терезеден кылтыйтып, сенин балконуң менен менин балконумду карай коелучу. Менин балконумда көк пробкалуу кефир, а сенин балконуңда... Сөз улам тереңдеп бараткандан чочуп, тармалчач экономист жигит рюмкаларга коньяктан толтура коюп, койгула аксакалдар, экөөңөр тең пенсияга чыгып жаныңар тынч, экидөө кармашса ортосунда карачымын кырылат дейт. Бекер биз карачымын болуп калбайлы, кел көтөрөлү, деп эки коңшунун тирешин араң басыптыр. Бул окуяга күбө болгон Бардабай тармалчач экономисттин үйүнөн чыккандан тартып, куду ыштыктын түтүнүндөй түтөп ойлоно баштаган. Демалуу үйүнүн директорунун куу чөптөй кубарган кызына Дыйканбектин үйлөнгөнүн адеп укканда карайлаган там сүзөт да деп көңүл коштонгон. Эми бул үй бүлөнүн тамыры далай жерде экенине көз жетти. Не кылса да Дыйканбекке кылган жакшылыктарынын текке кетпегендигине, Кудай буйрса ал жакшылыктар кызылдай эле оомат карьера болуп кайра келерине ишенип кубанды. Азыр Бардабай бул купуя эсебин Т-90 кабат 9 каттын 90-чусуна жашырып, кытыйып шек алдырбады. Алар Коктунун оозуна чейин барышып, кайра имирлешкенде шаша басып келаткан Динаны көрүштү. Дина Бардабайга жаагын салып, мостое учурашып Дыйканбекке «Папам машина жибериптир, бизге тийген үйгө көчүшүбүз керек экен», деди. Бардабай коштошорун коштошуп, каларын калып, бирок ушул жолугушуудан тартып, Дыйканбекке мурдагыдай сый болсо да үстөм мамиле кыла албай калгандыгын сезди. Динанын атасы кыз күйөөсүнө энчилеп жаратылуу деле эч нерсе бербеди. Анткени эртең көчүрөбүз деген түнү абышка кемпири менен кеңешип туруп, Дыйканбектин кандай жана качанга чейин бүлө болорунан күмөн санап, көп эле берешен боло бербей, анча-мынча идиш аяк, тиги эски стол менен 3 столду бергин, деп кесе табыштады. Кемпири абышкасынын тилинен чыккан жок. Дыйканбек кагжыраган стол менен кук жураган 3-4 стулду машинага салып, биринчи микрорайондагы 4 кабат панелдүү үйдүн эң үстүңкү 2 көмүтүнө кирди. Бул үйдү алгандан 2 ай өткөндөн кийин Динаны редактор чакырып алып, «Мына эми турмушка да чыктыңыз, андан бери жетишерлик убакыт өттү, үйдү алдыңыз, санаңыз тынды.
Шаардагылардын баары колхоз совхоздорго жардамга кетип жатат. Биздин редакциядан барчу кишилердин саны жетпей турган. Сиз барбасаңыз болбойт. Анча кыйналчу деле жумуш эмес экен. Тоодон чөп чөмөрөйт экенсиздер, деди. Дина барбайм деп дароо отказ бере албады. Бирок саламаттыгым кантер экен деп бир аз кыңырылды. Дене куландай соо кемибиз бар экен. Баарыбыздан эле бир жерибиз ооруйт. Дина эртеси айыл чарба жумушуна жөнөдү. Аялынын кеткенине Дыйканбек керели кечке кубанып, телекөрсөтүүлөрдүн программасын кайра тактап, машинкага кайра тазалап бастырды. Жолуккан редакторлорго гүлмөңдөп, деле шаттуу жүрдү. Анткени чындыгында эле Дыйканбек кийининен басып турган жүктөн көрүнбөгөн кароолчулар кайтарып тургансыган камактан кутулгансыды. Ал теле студиядан чыгып, кайда барарын билбей кетип баратса, баягы кемпирдин коңшусу областтык жооптуу кызматтагы кишинин ойношу алдынан чыкты. Дыйканбек аны алыстан кылыя карап, торго түшөр бекен же түшпөс бекен, асмандын башындагы кызматта жүргөн киши менен жакындашып калган шыпты кашкамага көңүл бурар бекен. Кылыктуу түгөнгүр кантер экен деп жакындаганда учурашып гүлмүңдөдү эле, келин да гүлмүңдөп имерилди. Эмне тескери жакка баратасыз? Баягы эле үйдө турасызбы? Ошол эле үйдө турам. Ал үйдө жалгыз калдым. Баягы бечара кемпир дүйнөдөн кайтты. Келин дагы бир сырды айтпай калгандай тишин жылтыратып, кылтыя жылмайды. Бул жылмайыштан Дыйканбек баягы акча урдаганымды эскерип жатат го дегендей түкшүмөлдөп, үстүңкү эрдин тиштеп, тили менен жалап кубарды. Келин муну дароо сезип, ал бечара кемпирден уялбай көңүлдөш кишимди алып келе берчү элем. Ал болсо менден уялып, эркек жытын сагынганда дар ичип жүрүп о дүйнөгө кетти, деп кочкул күрөң көзүн ойноктотту. Ушундан соң Дыйканбек андан үмүтүн үзбөй, баса, ошол көңүлдөш кишиңиз көлүгүчтү жүрөбү? Деди. Келин олутту тартып анан, сен жашсың, сага айтып коеюн. Үй бүлөлүү болгондон кийин жаш аялдарга чалынбай жүр, деди. Анда мен маркум кемпирге туура эле барган турбаймынбы? Деди Дыйканбек өзүн өзү актангандай анткор күлүп. Ал кемпирге барганың жаштыктын айынан, эркектик энергияңды кайда ысырыптарыңды билбей жүргөнүң, деди келин көп ичке терилген узун сулуу каштарын серпип. Баса, сиздин атыңыз ким эле? Эстен чыгып калыптыр. Карлыкта, деди Дыйканбек. Чындыгында келиндин атын таптакыр билчү эмес Дыйканбек. Келин болсо ырас эле мурдатан билип жүргөндөй жайдарлана, Роза эмеспи? Ай, ушу эркектер унутчаак келесиңер да, деди. Дыйканбек келиндин чечилип калганына көз жетип, эми кайда басалы, деди. Келин ойлоо, кайда болсо баса берем. Үйгө эрте барганда жалгыз эмне кылмак элем? Телевизорду тиктегенден тажадым, деди. Дыйканбек келинди ээрчитип шак таксиге түштү да, шаардын тоо жак тарабындагы жаңы салынган, эс алып жүрүшкөн ойнок жаштардан башка көп киши каттабаган кафеге алып келди. Качан гана Дыйканбек шампан заказ берерде келин, ичти оорутпай аздан болсо да арактан ичеричи, деди. Дыйканбек алтын тиш Розанын өтүнүчүнөн баш тартпады. Бир-эки рюмка көтөрүлгөндөн кийин Роза жымыйып, сен үйлөнөрөксүңбү? деп сурады. Дыйканбек, мага үйлөнмөк кайда? Үстүмдө үйүм, астымда казаным жок болсо, жакында шаардагы эжем айылга көчүп, квартирасын убактылуу мага таштады. Алган айлыгым чакталуу. Иштете эле атым болбосо, жапан студентмин, деди. Роза күлүп, үйлөнсөң казан асылып, оокат жыйналат да. Дыйканбек Розага апсисин агыта, оң кашын жогору көздөй тырыйта көтөрүп, кимге үйлөнөрүмдү билбей жүрөм. Кыргыздын салтында мага окшогон жигиттер энеси эле кыз алыш керек го. Бирок мен жолуккан кыз дегендердин келинден айырмасы жок. Ошондуктан баары бир деп калдым. Эгер көңүлүмө туш келсе, келин да болсо бирөөнү албасам күнөтчүдөй эмес, деди. Розанын жүзү батып бараткан күндүн нуруна чагылгансып, кызгылтымдалып, кепси үйдө да, кыз келиндин айырмасы кайсы, деди. Мына ушул жерден Дыйканбек, сиз баягы көңүлдөшүңүздү сүйчү белеңиз, деп шак сурады. Роза алдындагы салаттан айрыча менен ирип жеп, мен эми бирөөнү сүйсөмбү деп жүрөм. Биринчи күйөөм Рафаэл деген агроном болчу. Мен Чувашстанда айылда жүргөндө, ал аскерден келип мага үйлөндү. Менден 15 жаш улуу эле. Эми ары жагы түшүнүктүү го. Ошонун уламбы же башкаданбы билбейм. Күйөөм талма сыяктуу ооруга жолукту. Ошол оору жер которсо айыга тешкендер чыкты. Биз Чувашстандан Кыргызстанга Желаргы деген шамалдуу кыштакчага көчүп келдик. Кыштакча чоң трасстанын боюнда экен. Машиналар чаба элекей. Бир күнү Жаргабак деген жерден ген ташып келаткан шофёр машинасы бузулуп биздикине конуп калды. Тааныштык. Ал жалпагынан келген алдуу жигит эле.
Жумасына бир алыскы рейске кетерде биздин үйгө түнөбөй кетчү эмес. Рафаэл атайын ошол шофёрду конуп кетсин дейби үйгө келбей талаага жатып калчу. Ал шофёр тегеректеги кишилерди көздөн элбей машинасынын кабинасынан чыга элек жатып, мени сагынып кучактаганда арка мойнум кычырап сынып кете жаздачу. Бул ким деп сурап калгандарга уялганыма чыдабай Сибирден жаңы келген аталаш бир тууганым деп койчумун. Алар буга ишенгенин же ишенбегенин билбейм. Бирок мени күйөөмө ушактап, аны керекелеп шылдыңдашкан жок. Шофёр акыркы жолу мени менен түнөдү да ошол бойдон келбеди. Анын келбестигин кийин сездим. Мен күйөөмө издебе деп записке жазып шаарга качтым. Жумушчулардын ишканасына идиш аяк жуугуч болуп орноштум. Күндөрдүн биринде алиги мага көңүлдөш болгон киши жумушчулардын клубуна келип доклад жасады. Мен ал сүйлөп бүткөнчө 2 которуп жылуу чай жеткиздим. Ошондо байкап калыптыр. Жыйналыштан кийин ашканага кирип, кем карчтарын текшерип, кетеринде мени зимине отургузуп, үйүмдүн жанына калтырды да 6-күнү саат 5-те ушул жерден жолугалы деди. Жолуктук. Тоонун арасындагы спортсмендердин мейманканасына бардык. Ошондон роман башталды. Раматтылык кең пейил, көңүлү жумшак, аял затын эркелеткенди билген адам эле. Дыйканбек көзүн кыбыңдатып, ал кишини эмнеге раматтылык деп жатасыз? Деди анткор сурап. Анткени аким тирүүгө эркек катары элдире албай калгандыктан тек гана какшыктап жатат го деп ойлогон. Раматтылык дебегенде кантем? Деди келин. Ал киши далай аялдарды тизмеден өткөрдүм, жашырбайм. Бирок эти чоктой ысык сендей жанды кезиктирген эмесмин. Өлгөн жанды тирилтесиң дээрле. Бирок мен тирилте албай калдым. Ал төшөгүмдө дал үстүндө жатып, эрдимден соруп баратып, жүрөгү приступ болуп жан берди. Коркуп кеткендиктен кирпи-кирмемде муздаган таштай ката түштүм. Тез жардамды чакырдым да акыркы жолу ысыгы кетелек жүзүнөн бир жыттап кала бердим. Кийин уксам көмөр көмгөнчө аялы да, балдары да көздөрүнөн жарым тоголок жаш чыгарышпаптыр. Ушул окуядан кийин үйүмө айла жоктон, жатарга жер таппагандыктан гана барбасам, такыр киргим келбейт, деди. Анда бүгүн деп келатып Дыйканбек кайра сөзүн оңдоп, эгер ичиркенбесеңиз меникине барып жатыңыз, деди. Экөө столдон туруп чыгып баратышканда, эшик кайтарган швейцар карыя мурутун сылап, Розаны жалт тиктеп көз отун жандырып алды. Дыйканбек кафеге кирип чыгып жатышкан, нечен сулуу сунган, келишкен бийкечтерге карап койбой, көңүл кош үргүлөп отурган карыянын Розаны көрөрү менен чыйралып, ышкысы бир жанып калганын байкап, чын эле Динаны кетирип, Розага үйлөнүп алсам кантет деген ой башына кылт этти. Ушул ойдун күүсү менен Дыйканбек Розаны ээрчитип үйүнө кирди. Үйдүн ичи ачылып, чачылып жаткан. Бойдок кишинин үй күткөнү курусун. Байкуш аялдарынын колу алтын эле да, тийген жерин мизилдетип жиберишет, деп кыпыңдады Дыйканбек. Аялдардын колдору эле алтын, өздөрү жезбе, деп жымыйды Роза. Тишин жалтыратып, бир көзүн кысар кысмаксантып, кыялкештене жылмайган Роза Дыйканбектин көзүнө ого өтер сулуу көрүндү. Эмнеге карап турасың? Бүгүндөн баштап сен ушул үйдүн кожойкеси болосуң, деди Дыйканбек оюнчун аралаш. Өзүнүн сизден сенге аттанганын эле салбай, Роза дегенде ашканага кирип, тамак аштын майы төгүлүп отуруп, карасаздын жээгине окшоп келаткан газ плитасынын үстүн тазалап, кирлери катып кокоштонуп калган идиш аяктарды соодалап жууп, туалетте үйүлүп калган кагаздарды четинен өрттөп, суусун агызып, унитазды ал 2 саатта каш кайтып, андан соң үйдүн ичин ал 2 саатта мизилдетти. Башаламан бытылдап жаткан бөлмөлөрдүн ичи жыйналып, атайын кызматкерлер тейлеген музейдин ичине окшой түштү. Боф, деди Дыйканбек ичинен. Колумда бийлик, койнумда ушул катын болсо, не арман. Алар көпкө чейин шампан ичип отурушту. Бир кезде Дыйканбек балкондун эшигин ачып, сырт жакты караса, бети коду бөдөнөнүн жумурткасындай сүйрү тоголок, чыбыр сепкил, чачы эрте түшүп, маңдай жагы кашкайып бараткандыктан, мурда артын көздөй тарап жүргөн чачын эми төмөн кое берип, оң жагына жапырып койгон, быпыйган мурду бүтүп калгансып дайым бышылдап жүрчү жолдошу келатыптыр. Бул жигиттин бетинин чыбыр сепкиле Дыйканбек менен студент кезде бир бөлмөдө жаткан куба баланын сепкилинен өзүнүн майдалыгы, жыштыгы менен айырмаланып турчу. Дыйканбек балкондон туруп үстүртөн караса, жолдошунун башы куду абышкалар асмай салган шуш туйган ашкабак чакчага окшоп кетти. Дыйканбек мурда муну көз жокто талмут деп атачу эле. Эми чакчабаш деп атаса болгудай экен деп, кыйды күлүп, балконду жаба коюп, менин бир талмут деген досум келе жатат. Ал үйгө бир кирсе отличный философияны айтып, таптакыр кетпейт, деп
ичак илинип турган эшикти дагы бир жолу текшерип, жаңыдан күйгүзгөн лампочкаларын өчүрүп, Розаны ээрчитип төркүйгө кирип, былпылдаган эски темир керебеттин үстүнө кучактай отурду. Дыйканбек Розаны кучактары менен эшиктин звоногу шыңгырады. Звонок шаңгыраган сайын Дыйканбек Розаны бекем кысып, денелери чочуркабай, кайра бири-бирине дүүлүгө тартышты. Дыйканбек Розаны аймалай жыттады. Дыйканбектин муздак эти Розанын ысык этине тийгенде, жайдын чаңкай түшүндө көлдүн ысык кумуна жаткандай жаны магдырай түштү. Ушундан кийин гана эшиктин звоногу шаңгырап жатып токтогонун бир билди. Роза эртең менен эрте туруп ишине кетти. Ал босогодон аттанарда артына кайрылып чоктой ысык эрти менен Дыйканбектин маңдайынан өптү. Дыйканбек маңдайына бирөө ысык сургуч баскансып, Розанын эрди тийген жерин бир топко чейин сылап, анан кызматын эстеди. Төшөктөн туруп, жуунуп, столдун үстүндөгү аркасында тирегичи бар кичинекей күзгүгө каранып, ырайынын суугун көрүп, күйөөдөн жолу болбой мертинип калган аялдар көзүн таңып алгансып, эркектин жыты менен гана эсептешип, башка эч нерсе менен эсептешпей калышат окшойт деп ойлоп, ашкана кухняга кирсе, столдун бетинде сууга бышырылган жумуртка, демделген чай туруптур. Дыйканбектин жүрөгүнө жумуртка баспай, тарелканы ары жылдырса, тарелканын түбүндө эки бүктөлгөн тилкат записка. Записканын арасында 3 сом бар экен. Записканы окуса, бул акчага түштө тамак ич, кечки оокатты ала келем, сен убара болбо дептир. Дыйканбектин жүрөгү шуу этти. Кудайыр, түндөгү менин сөзүмө чын эле ишенген тура. Дыйканбек шашып бучуп, 3 сомду шымынын чөнтөгүнө салып, баракты тытып унитазга ыргытты. Үңкүлдөп ишине барды. Кечинде кечеки Талмут досу иштеген жерине издеп келип, дарбаздан чыгып келаткан Дыйканбекке «Үйлөнгөн кишинин баары сага окшоп калса, жолдоштун деле чокусун урайын» деп курсагын чердейтип бышылдап, кыска койгон чачын сылады эле, салаларына чачтары жабышты. Дыйканбек кече Талмуттун бирдемени туйганын сезип, «Сенден жашырган сыр курусун досум, тузакка бирге киргилинде эле ага таарына турган жөнүң жок». Талмут жолдошу чынын айтканга ыраазы болуп, «Ал кекилик бүгүн да келеби?» деди. Дыйканбек кекештенен маараган улактай калып күлүп, «О, укмуш, жан жеримтим эле чокко тийгендей болду» деген сөздүн оозунан кантип чыкканын билбей калды. Талмут бактан бакка секирип, көчөдө бараткан адамдардан жанга үмүт өткөн тыйынчышкандын көздөрүндөй кара күрөң көздөрүн тостойтуп, «Ай болбостур эми» деп желкесин кашып, же кышылдаганы, же бышылдаганы даана угулбаган бүтүнкү үнү менен күлдү. Талмуттун күлгөнүн биринчи көргөн кишини анын күлүп жатканын, же башын чайкап бир нерсеге кайгырып жатканын оңой менен ажырата алчу эмес. Талмуттун «Ай болбостур эми» деп желкесин кашыганы Дыйканбекти асылкечтик менен тамашалап, ага таап-такыр таарынбаганын туйдурган сезим эле. Муну Дыйканбек жан эле түшүнүп, «Сен кызыксаң, ал бүгүн кечинде келмек түгүл, ушул бойдон мага тиен деп жатпайбы?» деди. Талмут Дыйканбекти тиктеп, «Көтөк эмне дейт?» деп кирпиктерин тез-тез ирмеди. Маңдайындагы Дыйканбекти «Сен сенсиңби, же башкасыңбы?» дегендей оозун ачты. Дыйканбек ушинтип бир барекет жабышты дегенсип кабагын чытыды. Талмут досунун айласы түгөнүп, алапайын таппаганына боор ачыды окшойт. Бизге окшогон жаш жигиттерге ушу да кеп бекен. Жаштык мастык деген да болот. Кийин карыганда, баягыны билесиңби деп айта жүргөнгө да бирдеме болсун, жүргеттик, деди. Талмуттун сөзү Дыйканбекке кадимкидей демөңдөндү. Экөө ээрчишип чоң каналдын жээгиндеги шишкебеги буркураган пивоханага барышты. Талмуттун жанында акча сарбын эле. Анткени ал институтту бүтөрү менен айылга мугалим болуп кетип, тапкан тыйын тыпырын аспирантурага өтөм деп, үнөмдөп жыйнап, капчыгы кампыйып, өзү компоюп жүргөн. Бирок канчалык чөнтөгү түптүү сыяктангансыган менен Дыйканбектин алдына келген пивону уйча шимирип, улам келген шишкебекти алга келбей аймап жатканын көрүп Талмут, «Ой дос, сен киши болбой эле карышкыр болсоң, бир өрөндү чуулдаткан көк жал болмок экенсиң», деди шишке сайылган этти тиштеп жатып күлүп. Дыйканбек дароо сөз таба албай чукчуңдап, эки далысын күпшүңдөй күйшөдү. Талмут менен урушчудай үрпөңдөп, анан уруштан эч пайда чыкпастыгына көз жетип, «Досум, дүйнөдөгү бардык философияны эзип бүтүп, эми менин карышкырлыгымды илимий эмгекке айландырасыңбы?» деп күңкүл мыңкылдады. Бир маселени эзип, тажатып сүйлөгөнү болбосо, ичинде кири жок Талмут кышылдай күлүп, чоң канал жакты карап, ал жактан бирөөнү көрө коюп, «Кокой дыке, жүр кете эле, уят» деп күрүшкөдөгү пивону жутту, көздөрүн ачып жумду.
Сени да бирге көчкөн аркаңдан кууп алган го, деди Дыйканбек жыпылдай калып күлүп. Сендей короздор турганда мени мекиянда карабайт. Кой кетели, деп Талмут Дыйканбекти колдон тартты. Ал кеткиси келбей көжөлүп канал жакты караса, жалпагынан келген чымыр денелүү, чачтары саргыч тытыш тармал, көздөрү чуңкур профессор эндүү каналдын аркы бетинен берки бетине чаба куруп чыгып, далы башын кыймылдатып туруптур. Талмуттун бул профессордон уялганынын себеби бар эле. Талмут орус тилин түшүнчү, бирок жазада сүйлөй алчу эмес. Ошондуктан ал аспирантурага өткөндө ага сөзсүз орусчада, кыргызчада мыкты билген жетекчи керек эле. Шаардагы эки тилди тең билген профессорлордун эң кыйындарынын бири ушу киши болчу. Эгер буга аспиранттыкка калсам, диссертацияны жазышым кыйынга турса да, жакташым жеңилге турар. Кантсе да профессордун баркы союзга аздыр көптүр белгилүү эмеспи. Менин окуучум эле көз салып койгула десе, ким да болсо ляппай дер. Төтөн, ушул профессордун аспиранты деген сөздүн эле баасы канча дейсиң, деп айылда жүргөндө бактын көлөкөсүндө чалкасынан жатып алып, далай жолу кайра бышырган. Талмут ушинтип атайын айылдан келип, тармалчаш профессорду институттан издеп таппады. Коомдук илимдер кафедрасында иштеген узун эк лаборант аял, ал киши жайкы отпускада, бирок мындан 3-4 күн мурда бассейнден көрдүм. Шаарда эле, үйүндө эле болуш керек деп божомолдоду. Талмут ары ойлонуп, бер ойлонуп, профессордун үйүнө баргандан ийменип, стадион бассейн жакты, не бар не жок жолугуп калармын деп, акмаласа, бутуна жалпак күрөң сандал кийип, тытышкан тармал чачынын суугурга электе бассейнден жаңы чыккан профессор шыпылдай басып келатыптыр. Талмут а дегенде сүйүнүп, анан сүрдөп, бирок салам берип, желкесин кашып профессорду жандай басты. Профессор Талмуттун аты жөнүн так эстебеген менен анын институтту бүткөнүн, ага лекция окуп, зачет, экзамен алганын билчү. Профессор Талмуттун бирдеме айтчудай шыйпактаганын сезип, «Ушул сен мага бирдеме айта албай жатат окшойсуң. Эмне сөзүң бар?» деп басыгын жайлатты. Талмут: «Агай, ар бир жаш адамдын алдына койгон тилеги бар эмеспи? Агай, айылда иштеп жүрүп, турмуш жөнүндө нечен ойлорго чөмүлүп», деп мылжыңдай баштаганда профессор: «Белдим жигит, эмне айтарыңды? Аспирант кылып ал деп турасың го. Алар элем, бирок кийинки жылдарда жакшы окуган балдар дээрлик практикалык иштерге кетишип, сак окшогон чучук шым, шиш баш батинке кийген нака сайпаналар халбырга элегендей ыргалып, аспирантурада калышчу болду. Сен тил алсаң, айылга эле барып иште. Керек болсо өзүбүз чакыртып алабыз», деди. Талмут катуу баса баштаган профессордун аркасынан эйпең жүгүрүп: «Агай, өзүңүз философсуз. Багалеги ичке шым, тумшугу ичке батинке кийсек эле сайпан болуп калабызбы?» деп сөз талаша баштады. Профессор сууланып түктөйгөн узун сары каштарын колунун сырты менен сылап: «Сен жигит, силерден бир жыл мурда бүткөн ким деген жигитти билесиңби?» деп сталды айтты. Билем», деди Талмут профессорду мулуң тиктеп. «Билсең, ошол жигит коммунист журналына биздин коомдогу ички карама каршылыктар тууралуу чакан макала бериптир. Болгону 10 чакты бет. Ал жерде иштеген жолдоштор окуп бүтүмүңүздү айтыңызчы деп мага жибериптир. Мен редакциялык коллегиянын мүчөсү эмесминби? Чынымды айтайын. Макаланы окуп таң калдым. Макаладан от күйүп турат. Мына ошол баланы издетип таппай жатам. Эгер ошол жигит макул тапса, документтерин оформить этип, Ленинградка тез жөнөтүү керек. Эми сөздүн мааниси түшүнүктүү го сизге. Жакшы барыңыз», деп асфальтталбаган кара жолдун жээгиндеги өзүнчө короолуу особняк сыяктанган жапыс чатырчалуу, огороддуу бак жактуу үйгө кирди. Талмут ушундан соң таманга жумшак, таш төшөлбөгөн, бактары бапайган көлөкөлүү аллеяда жалгыз басып келатып: «Карачы, бирөө кечерге кечүү таппай жүрсө, бирөө ичерге суу таппай жүрөт деген ушулда. Мен минтип акактап өлө албай жүрөм. Стал артынан издетип таптырбай жүрөт», деп ойлогон. Талмут сталды ак жүрөгүнөн сыйлачу, жолуккан жерде ээсин көргөн күчүктөй эркелеп, кышылдап, бышылдап, күлмүңдөп, сталды атынан айтпай, стаке деп ал жайын сурап үйрүлчү. Профессордон сый кагуу жеп, убактылуу уялганы менен ал көңүлүндө сталды ого өтер урматтап, кокус жолугуп калса, профессордун мактаганын маңдайы жарылганча бажактап айтып берүүгө камданып жүрдү. Шаардын чекчейген чатырчалуу, жалгыз кабат тамдар жыш салынган, эки жегинде мөмөлөрүн мөлтүрөй кызартып, алчалары шагы ийилген,
Машиналар чаңгызгыбай магдыраган тынч көчөсүндө Талмут ушуларды Дыйканбекке икаялап баратты. Тою жеген Шишкебекке карыны, күрүшкөлөтө соккон пивага башы тумандаган Дыйканбек: кыз болсом ошол сталга жабышып жүрүп тиетелем" деп алжыңдады. Талмут күн кечтеген сайын көйнөкчөн көлөкөдө кичине чыйрык кансып: "Эркектиктен аша кечип эми катын болоюн дедиңби? Катын болсоң жүр менин квартирама" деп тамашалады. Ал жарык күйбөгөн жетим көчөнүн түгөнгөн учурундагы буйгат жерде жел жүрсө учуп кетчүдөй сепейген каланма үйдө времянкада батирде турчу. Талмут квартирасынын эшигин ачып жарыкты күйгүзгөндө Дыйканбекке үйдүн ичи сыз жыттанып көңүлүн айнытты. Бирок Розанын сөзсүз кечиндегилерин ойлоп, айласыздан Талмут менен кучакташып, анын темир керебетине капталдады. Уксус менен калемпирлүү пиязга аябай чыланып, мариновать этилип, отко какталган Шишкебек, көбүгү боржоктогон пива Дыйканбекке эмисиңде окшойт. О түндүн бир окумунда Роза түшүнө кирип, эти күйүп жанып Талмутту сыга кучактаган экен. Ал деми кыстыгып чочуп ойгондо Дыйканбекти көкүрөккө түртүп ойготуп: "Ай, түшүңдө да басмачылык кылып жатасың, деп каткырды. Дыйканбек бул түн эмес, экинчи түнү да үйүнө барбады. Үчүнчү күнү кечинде подъездге баш багып квартирасынын эшигин ачайын десе, ачкычы бура албайт. Кудай уруп шашкан бойдон бекитпей кеткен экен деп каалганы тартса ачык. Үйүнө кирсе бөлмөнүн дал ортосунда столго чыканагын жөлөп, жаагын таянып, заар төгүлгөн ак топурактай саргара кумсарып Дина отурат. Дыйканбек сыр бербей учурашып Динанын маңдайынан өөп: "Эмне, ооруп келип калдыңбы?" деп бөйпөктөп чай койгону ашканага кирди. Динанын кемшейген ээги карышып, айыл чарба жумушунан ооруп келгенин айтып жооп бере албады. Качан гана кухнядан Дыйканбек келгенде алакандай кагазды анын алдына жылдырды. Дыйканбек окуса: "Мен сени 3 күн катар менен издеп келдим, жоксуң. Өлүүсүңбү, тирүүсүңбү билбейм. Өлүү болсоң күн өлөбөйм, тирүү болсоң айтарым. Көп болсо сен мени бир түн алдадың. Алдоонун түбү аң болот. Кийин аял алганда ошол шордуу аялыңды алдаба дептир." "Ушул чынбы?" деди Дина карышкан жаагын араң ачып. Дыйканбек дароо жооп таба албай күңкүлдөп мукактана түштү. Ошондо эле Дина ай буйга келбей, эки колдоп Дыйканбекти үрпөйгөн чачынан аткып, столду сүздүрүп, бакырып жыгылды. Дыйканбек Динанын карышкан колдорун майланышкан чачынан араң чыгарып, аны жаактан ары тартып жиберди. Ушул маалда Дыйканбектин кебетеси Динага качандыр бир жерден көргөн Распутиндин карикатурасына окшошо калды. Дина тура жүгүрүп, кухнядагы четок сыяктуу бөтөлкөдөгү уксусту жутуп жиберип, көкүрөгүн тыткылап, жан талашып Дыйканбекке жүгүрүп келди. Дыйканбек адегенде катындын нахалдыгы деп анча маани бербей туруп, качан гана Динанын оозунан ак көбүк кетип, эс ооп жыгылганда кухняга жүгүрүп кирип, уксустун бөтөлкөсүнүн бош калганын көрүп, жаны көзүнө көрүнүп, эшикти көздөй шүмүрөңдөп, чоң көчө менен зымырап бараткан тез жардамдын алдынан тосуп, эки колу менен токто деп жандап, көз жашын мөлтүрөтүп, анткор ыйлап жиберди. Тез жардам тык токтоп, ичинен ашказаны оорукчан сыяктанган арык жигит чыгып, Дыйканбектин демиткенине карабай, көңүл кош басып үйгө кирди. Динаны көрөр менен оолукканын кебетесинен сезип, шаша-буша медсестрасын чакырып, Динаны замбилге салып өзү көтөрүштү. Тез жардамга жаткырды да тыз койду. Дыйканбек зымыраган машинанын аркасынан карап туруп, качан гана ал чоң көчөдөн солго бурулуп, бийик үйлөрдүн, бактын далдасынан көрүнбөй калганда эс учун жыйды. Эми өлсө тирилсе да доктурдун колуна убагында тийгиздим деп кайра үйүнө кирсе, баягы тилкат записка столдун үстүндө калыптыр. Дыйканбек аны андан мурда бирөө ала койчудай жүгүрүп келип мыкчый кармап ушалап, туалеттин унитазына өрттөп, суу менен агызды. Анан кухняга кирип, эки чыны муздак сууну катар менен жутуп, көйнөгүнүн көкүрөк топчуларын чечип, ашкананын терезесин ачып жиберип, тоо тараптан жорто соккон жерге жүндөрү сапсайган төшүн тосту. Башын терезеден сунуп жерди караса, кагаздын сыртынан магнит менен ойноткон темирдин күкүмдөрүндөй тикиреңдешип адамдар каршы терши өтүп жатышат. Ошол өтүп бара жаткандардын ичинен үлбүрөгөн жашыл касынкачан бирөө Розага окшоп кетти. Эмнеси болсо да анын аркасынан кууп жетейин деп Дыйканбек учуп күйүп баягы аялга жетсе, ал Роза эмес экен. Ындын өчөтүшкөн Дыйканбек жанагы аялды Роза деп элестетип, ичинен мыңкылдап сөгө баштады. Подлец, карачы, карап туруп үйүмө өрт коюп кеткенин, Кудайдан болуп эми бир жолу кездешсең, эки дүйнөдө эсиңден кеткис кылып өчүмдү алармын. Дыйканбек кайра үйүнө кирген жок. Динанын укканын эртерээк ата-энесине айтып коеюн.
балекет болуп өлүп кетсе токон алатына калам деп ойлоп, жакын жердеги телефон автоматка барып, тыйын салып сүйлөшсө, тыяктан кайненеси трубканы алып, «Жакшы укпай койдум, үйгө кел», деди. А чындыгында кайненеси даптана эле уккан. Ал түгүл угар замат абышкасынын базардагы кабинетине телефон чалып, ал жерден эч ким трубка албагандыктан бухгалтерияга телефон чалып, кызынын укканын дагы алдан эме болот деп айтпай, зарыл кереги эле деп базар кыдырып кеткен абышкасын атайын издетип чакырткан. Абышка базардан кабинетине тердеп пургап жетти. Анткени анын кемпири тээ жаш курагында эле өтө бир ойдо жок кырсыктуу окуя болбосо, эч убакта эринин тынчын алчу эмес. Күйөөсү күн түн дебей ар кайсы жакта жүрүп калса, эркектин иши ошондой деп камырачу эмес. Үйүнө келгенде кайда жүрдүң, эмне иш менен жүрдүң деп бир ооз сурап да койчу эмес. Абышка көк москвичке отуруп тез эле ооруканага жөнөдү. Өзүн жайма базардан издеп тапкан көз айнекчен аялга да, бухгалтериядагыларга да эч сыр билгизбеди. Абышка ооруканага келип кызына кирем деди эле, эдирейген медсестра аял халат бербей, «Врачтан уруксатсыз киргизбейм», деди. Ансыз да кызын өлүүбү же тирүүбү деп ичинен буй болуп турган абышка медсестраны олурая карап врачка кирсе, врач абышканы сыртынан тааныган, чачын жылтырата тарап, аркасына бекем түйгөн, тепилдеген жаш келин экен. Ал абышка ооз ача электе эле, «Кызыңыз эс учуна келип жакшы болуп калды. А бир болуп ооруканага эрте жеткизилип калганы рас болбодубу? Антпегенде майып болуп калмак экен. Эмнеси болсо да ырысыңар бар экен ата», деди. Көңүлү жай боло түшкөн абышка, «Кызым, не болсо да баланы бир көрүп чыгайынчы», деди эле врач келин. «Сиздин алдыңызда эле байбичеңиз такси менен келип, көрүп алып санасы тынып кайра кетти», деди. Абышка болбоду. Ак халат жамынып врач менен кошо кызына кирип, кызын көрөр менен анын аман айыгып киши болоруна көз жетти шекилдүү. Акырын кызынын мөлтүлдөгөн жашын арчып, маңдайынан жыттап, бир ооз үн катпастан кайра чыкты. Врач келинге «Рахмат кызым», деп жамынган халатын берди. Көк москвичке отуруп үйгө оратып, «Кудай бала берет экенсиң, бергенден кийин минтип түйшүгүн кошо берет экенсиң. Кызым чоңойсо жонум серүүндөр бекен десем, минтип кайра эки ийнимден таш болуп баскан эмнеси. Уксус ичип уккандай башына эмне мүшкүл түштү. Жанагы теги жок тентиген иттин тукуму ушуга жеткирген го», деп коронун четине коюлган каракчыдай үтрөйгөн күйөө баласын ичинен сөктү. Айткандай эле абышка үйүнө кирсе, Дыйканбек телевизор көргөн өңдөнүп, үңүрөйүп отуруптур. Кемпир абышкасынын алдынан тосо чыгып, ай буйга келтирбей эле аны аркы үйгө жетеледи. Динанын уксус ичкен себебин эбиреди. Аны укканда аягы сай таппаган бир акмактын айынан абройлуу эле «Менин кызым уксус чутуп, эл журттун кебине айланып, кызыл жүзүмдү боз кылабыя» деп кемпирине кыжырланды. Бирок же кемпирин ура албай, же ит болсо да күйөө бала эмеспи деп Дыйканбекке тил тийгизе албай, абышка үйдүн полун кыйчылдатып, ары бери кычырап басып турганда, эшиктен коргошунтоодо жумушчулук кесипте иштеп жүргөн уулу кирип келди. Абышканын бул уулу оргу баргыланган, кези келгенде оттуу суудан баш тартпаган чечкиндүү жигит эле. Дина агасынын мындай мүнөзүн көп жактыра бербей, аны оюн чындан, өзүң тоодон тоону кыдырып жүрүп, тоонун шамалындай эле жепилдеп калмак болдуң деп күлүп калчу. Анда агасы бир уядан бир сасыткы чыгат тура, ошол сасыткыңар мен эле болоюн, башкаңар мыкты болгула. Андан көрө келе 100 грамм коньяк, же 150 грамм экстра, деп куюлган ичимдикти кылк чутуп жиберип, алдына эмне коюлса оозун толтура сугунуп, булчуң чайнап, «Эми өзүңөр өз тамагыңарды шан шөкөт менен иче бергиле», деп барбактап күлүп чыгып кетчү. Атасы уулунун ичи тышы опур-топур мүнөзүн жактырып, «А, чандагайым, ушинтип эле аман жүр», деп мурутунан жымыйып калчу. Эми алыскы тоо арасынан чаң-чуңданып кирип келген жигит атасынын тиштенип басканын көрүп, «Папа», деп атасын кучактап өптү. Абышка баласын адатынча эркелетпей, өз боюнан алыстата түртүп, Динанын уксус ичип, ооруканада жатканын, ага себепчи тиги Дыйканбек экенин айтты. Уулу жолдо келатканда төбөркөч капчыгайынын чыга беришиндеги жүргүнчүлөр 10-15 мүнөт өргүөтчү булактын жарындагы тоо бүркүттөрү уя салчу кызыл асканын түспөлүндө көркөм салынган буфеттен 200 грамм экстраны урган эле. Ал шаарга келгенче боюна тарап, көңүлүн ойнотуп турган. Анын үстүнө өзүн өзү өлтүрүүгө чейин болгон мындай шумдуктуу окуя булардын үйүндө биринчи жолку нерсе эле. Ошондуктан жаман жакшы болсо да өмүр бою киши башкарып келаткан папам деле, адамдын көңүлүн оорутпаган апам деле ушул жоруктан соң элдин бетин кантип карайт. Бу бети кара Дыйканбек жалаң Динаны эмес, баарыбызды өлтүрөйүн деген экен да.
деген ой жигиттин канын кайнатып жанын тургутту. Жигит чыдабай атасы жөн тектегенче болбой, үстүндөгү плашын чечип ыргытып, диванда отурган Дыйканбекти жакадан алып, өйдө тургузуп, тизеси менен чат каякка катуу тепти. Дыйканбек бүгүлдү. Чай куюп кухняда жүргөн энеси келгиче, жигит плашын кайра кийди да, олунуп жулунуп сыртка беттеп, эшикти тарс чапты. Тизе тийгенде тарамыштай түйүлгөн Дыйканбектин чат каягындагы мүчөсү бир топтон кийин жазылып, ооруганы басылгансыды. Кыязы тизе так даана тийбесе керек. Даана тийгенде Дыйканбек мүмкүн өмүр бою аял затынан качып калат беле. Эмнеси болсо да Дыйканбектин бактысы бар экен. Абышка кемпирдин оолунун тизеси кай жерге тийгени менен иштери болбоду. Бирок экөө тең күйөө баланы урат деген көз көргүз, кулак уккус жорук кайдан чыкты деп ойлошуп баштарымаң. Өздөрүн күнөөлүү сезишти. Столдун үстүнө даам коюшуп, Дыйканбекти чайга чакырышты. Чай ичилип бүткөн соң Абышка кемпирин дүкөнгө атайын жумшап жиберип, салабаттуу кеп баштады. Балам, күйөө бала дурус чыкса өз уулуңдан артык болот дечү илгери карылар. Мына эми, сен дагы менин өз уулум болуп калдың. Сөзүм катуу тийсе кечирип коесуң. Катуу тийбесе эсиңе аларсың. Этиңди көргөн катындан түңүл, эшиктеш өскөн тең туугандан түңүл деген ата бабадан калган кеп бар. Койнуңда жаткан аялың менен ыты-жыты сиңишкен агайындарга касапчы бөдүнө сойгондой сак калыс мамиле кылбасаң, алар сенин машаяк мазар экендигиңе карашпайт. Ажылдашып абийириңди кетиришет. Анан төө кыядан өтүп кеткен соң бармактарын тиштешип өкүнүп калышат. Андай өкүнүчтөн не пайда? Ушуну эсиңе ал, балам. Анан жигитчиликти баарыбыз эле кылганбыз. Бирок сенчилеп аялым жок деп кылган эмеспиз. Калптын казаны кайнабайт. Муну эсиңе ал, балам. Абышка сөзүнүн ушул жеринде жаш чагын эстеп, кары барып баратканын кайрый сезип, эрдин мурчуйтуп, көздөрүнүн жапкактарын шалбыратып ойлонуп калды. Ушул учурдан пайдаланып Дыйканбек, мен аялым жок деп бузукулук кылган эмесмин. Эгер бузукулук кылсам, күн менен кошо батып калайын, папа, деди. Абышка таноолорун былкылдатып Дыйканбекти үстүртөөн карап, азгыр кылган аялың тилгат жазып кетиптир го, деди сыпа. Дыйканбек жазылган кагазды танайын деп баратып, анан буга кайнатам ишенбейт го деп, тилгат жазып эшикке кыстарып кеткен аял өзү бузук. Мен ал деп башынан жабышып жүрчү. Динага үйлөнгөндөн кийин өч алыш үчүн өрт коюп жатат, деди. Абышка илгери карылар катын карарып өчөшсө калмактын уусун ичирет дечү эле деп Дыйканбекке ынана калды. Ушул учурда дүкөндөн келген байбиче эшикти шыңыратты. Абышка эшикти ачып жатып, күнөөнүн баары сенин кызыңда, деп одурайды. Тилгатты менин кызым өзү жазыптырбы? Маңдайындагы кошуна кемпир бериптир, деп күбүрөдү байбичеси. Кошуна кемпир бербей эле алиги жел таман эшикке кыстарып кеткен турбайбы, деди ызырына шыбырап. Ой, калп айтсам кара башымды жеп калайын. Кемпирдин өз оозунан эми эле уктум, деди байбичеси жаны күйө. Абышка селдее калып унчукпай Дыйканбектин жанына басып келип, сен жетең жок, арам көрүнөсүң, деди. Дыйканбек бетиге жайыктын баша тайылынан тентип келгенин, атасыз ойноштон төрөлгөнүн эстегенде жек көрчү. Ошондуктан кайнатасы азыр көзүнө суук көрүнүп кетти окшойт. Сиздин кызыңыз эле адал бекен. Акча ишебине аты онап кеткенден кийин мага тийип отурат, деп оңураңдады. Абышканын көзү ымыр-чымырланып, андай болсо эмне үйлөнөсүң, деп кармап турган стулду көтөрүп туруп шилтерде кухнядан кемпири жүгүрүп чыгып, кой Абышка, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр, деп кармады. Абышка ошондо эсине келип шарт эшикке чыгып, үйүнүн чыгыш тарабындагы калың карт алма жыгачын аралап, муунгандай көгөрү басып жүрдү. Дыйканбек кайнатасынын артынан чыгып, батыш тараптагы жээгине кыркылай теп-тегиз жаш алмалар тигилген аллея менен барысып баратып, Ысталды жолуктурду. Ыстал 4 жашар эркек балага окшош, көздөрү бакырайган, ток чойгон кызын бакчадан жетелеп келатыптыр. Дыйканбек үңүрөйгөн кебетесин ого өтер үңүрөйтүп, эки колун аркасына кыжына алып Ысталды узата басты. Ысталга Дыйканбектин кебетеси чын эле карикатурист сүрөтчүлөр тарткан, бир кашы ылдыйды көздөй чийилсе, бир кашы өйдө көздөй чийилип, кылыйып ууру жылтыраган көздөрү окшурая аксы мүлөрөйүп, илгерки сөз аңдыган тыңчы бакан оозго окшоп кетти. Ыстал боюн ала качып, кызын жетелеп кетүүгө ашыкты. Дыйканбек Ысталдын өзүнөн жийиркенгенин сезип, ичинен ого өтер буулуга агзаланды. Кара шириде өңү учук оорулуу кишиникиндей кубарып, Ыстаке, эгер мени таштап кетсең, ычкырма муун өлөм, деди.
Ушул сөздөн кийин Ыстал кантсе да адамдын баласы эмеспи деп Дыйканбекке өзүн зордоп, боюн үйүр алдырып, боор ачып, каржыйган байкушту кайгысынан кантип арылтам деп ойлоду. Өзүнөн өзү түйчүктөнө баштады. Эмнеси болсо да бака шакалуу, оюн күлкүлүү, жаштык кафесине ээрчитип, шампан ичирип, кирди-чыкты кептерди сүйлөшсөк, бечаранын көңүлү алагдыланып, жаны жеңилдер деп ойлоду. Автобустун аялдамасына кайрылды. Дыйканбек муну туйду окшойт. «Ой, баланы үйгө таштап кетпейбизби?» деди чочуп. Жок, бул биз менен жүрө берет», деп Ыстал эңкейип кызын бетинен өптү. Ыстал кызынын тили чыгып, көтөртпөй өзү басып калгандан бери аны таштачу эмес. Кайда барса жетелеп алчу. Кайбирлер чоңдордун арак ичкенин көрүп, өйдө төмөн сөздөрдү угуп, начар үлгү алып калат. Кой деп эскертишчү. Муну Ыстал макул тапчу эмес. Тырмактайынан бар жоктун баарын көрүп өссүн. Турмуштагы жакшы гана нерсе эмес, жаман нерсе дагы балага сабак. Кеп жакшы нерсенин жакшы экенин, жаман нерсенин жаман экендигин аңдата билишти. Бала жакшы нерсени жаман экен деп, жаман нерсени жакшы экен деп ажырата албай калса, мына ошондо Кудайдын урганы. Ошентип Ыстал кызын үйүнө таштабай Дыйканбек менен жаштык кафесине келди. Ыстал тамак менен кошо шампан заказ берсе, Дыйканбек: «Мага 150 граммдай арак болсо жакшы болор эле», деди. Ыстал официанткадан Дыйканбекке арак, өзүнө шампан, кызына лимонад, коржик алып келип берүүнү өтүндү. Официантка кеткенден кийин Дыйканбек Ысталдан: «Эмне үчүн арак ичпейсиң?» деп сурады. Ыстал: «Бекер отурганча айранга нан турап жеген жакшы дейт. Сүйлөп, философовать этип отуралы», деп кеп баштады. Айрым адамдар кан күйгөн согушту, ошол менен согуштун кесипети да бүттү деп ойлошот. Менимче андай болбосо керек. Согуш басылгандан кийинки 47-48 жылдарда кургакчылыктан күйүп кеткенин же үрөм жакшы себилбей калганын билбейм. Айтор талааларды эгин ордуна кара сойлок ээледи. Эл нанга жетпей, кара сойлоктон бозо чалып ичип калды. Ага да жеткен жетип, жетпегендер кара курайдын данын темир сокуга жанчы умачтап жешип күн көрүштү. Ошол бозо менен ошол көк талканды жеп, ичибиз өтүп, көңүлүбүз айнып кусуп калганда, энебиз Карапаш өйчөккө суу куюп, 3 жолу баштан тегеретчү. Анан үйдүн артына барып, бутуң менен быркыратат тээп келдечү. Мында айрымды жасап койсок, кадимкидей көңүлүбүз ачылгансычу. Буга энебиз кубанчы. Бирок баары бир эмгек күнгө 10 килодан эгин алып жыргай баштаганда, жанагы өлүгүңдү көрөйүн Гермен, ушул күнгө туш кылбадыбы деп Герменди каргашчу. Мына ошол Гермендин кесепетинен биз ичкен ошол бозо, ошол көк талкан өз ишин кылыптыр. Ал ашкачылыктан бери ондогон жылдар өттү. Бирок ошондо шайы кеткен ашказан өт кийинки жылдарда болор болбос кыйынчылыктарга туруштук бере албай, ичинен кайышты окшойт. Муздак ичсем дагы, ысык ичсем дагы сыздап ооруйт. Алас келгенсип, кычкылы көп бир нерсе ичип, же жеп койсом, эртең менен оозумдун ичи уудамданат. Майы көп бир нерсе ичип, же жеп койсом, эртең менен оозумдун ичи жылымчыланат, жаман жыттанат. Эгер энебиз айткандай шүмшүк Гермен болбосо, биз кара сойлоктон бозо чет белек, кара курайдын көк талканын жейт белек. 1-2 жылдык кургакчылыкка моюн бердирбес дан колхоздун кампасында турат эле го. Ашказан өттөрүбүз анча-мынчаны тоготпой соолот эле го. Көрдүңбү согуштун кесепетин? Дагы далайга созулар. Бир жолу арак ичсем 1 ай бою денемди ыл басып, өлүп тирилем. Болбосо кези келгенде бакылдап шакылдап арак ичип койсо, андан кудай алмак беле. Баятан бери кабагын карыш салып, айры кашык вилканын учун тиштеп отурган Дыйканбек: «Ичпегениңдин себеби бар экен. Айтам да, баягы жаш жазуучулардын чыгармаларын талкуулаган, карсылдашкан чогулуштарда мен сенин повестиңди ак тилимден жактасам, бир кайрылып 100 грамм жуткурбадың. Рахматты айткан жоксуң. Көрсө». Дыйканбек сөзүнүн аягына чыга электе эле алдыга тамак аш, ичимдиктер келди. 100 граммдар кекиртектен кылгыган соң Дыйканбек: «Баса, Ленинградда аспирантурага эмнеге барган жоксуң?» деди. Стал астындагы шампандан уртап: «Мен жандуу турмушка активдүү катышканды жакшы көрөм. Адам арип тааныгандан кийин калган билимимди өз алдынча алуу керек. Тамга тааныды деген сөз адамдын сокур көзү ачылды деген сөз. Көзүм ачык туруп, кайсы аспирантураны, кайсы докторантураны сүзгүлөмөк элем», деп күлүп койду. Ысталдын бул оюн чынарлашкан тамаша сөзү Дыйканбекти ойлонтту. «Апей, бул оңой бала көрүнбөйт», деди ичинен. Качан гана алар кафеден чыгышканда Дыйканбек: «Мен катыным менен ажырашам», деди. Ыстал уйкусу келип, буттары чалыштап калган кызын чачынан жыттап, аркасына көтөрүп: «Дыйканбек, курулган үйдү бузууш оңой олтонго турбайт. Катын менен бир гана шартта, эгер ал сенин төшөгүңдү бирөөгө тебелетсе, ошондо гана ажырашуу керек. Үй бүлө болгондон кийин калган майда барат чокушмай, кокушмай боло берет», деди. Дыйканбек дини таза, агарбас кишидей: «Кокус бала төрөсө, өмүрүмчө башым айланат да», деди.
Стал өз пикирине тыкыйып туруп, эгер сенин аруш эшебиңди бирөөгө тебелетсе, бир бала турмак 100 бала тууса да ажырашуу керек. Балдар кийин өздөрү түшүнөт. Албетте балалуу болгондон кийин ажырашуу чачка ак киргизет. Бирок төшөгүңдү тебелеткен катынды кетирүү тек гана сокур кызганыч эмес, табияттын али биз билбеген закону, деди Стал кызуулана. Мен кайнатам менен урушуп калдым. Бекер кылыпсың. Кайнатаң салабаттуу, жакшы киши көрүндү эле. Жүрөгүн бекер оорутуп турсуң. Кыз менен ажырашкан күнү да ал кишиге тил тийгизип эмне кыласың? Деп Стал кадимкидей Дыйканбектин кайнатасын аяды. Кантсе да ажырашам, деди Дыйканбек чечкиндүү. Стал аркасына уктаган кызын оңдоп көтөрүп, эгер чындап муздасаң, өзүң айткандай балаң жокто ажыраш. Катының бир түнөп кеткен ойноштой кала берет да, деп чыйралды. Дыйканбек аялынан азыр эле бөлүп жиберишидөй Сталдан алыстап, Дина менен ажырашсам, шаарда барар үйүм жок, деп чечимин кайра жумшартып, аялдамага токтогон автобуска арбалаңдап баратып, артына кылчайып, колун булгады. Дыйканбек жашаган биринчи микрорайон жаңыдан курулуп жаткандыктан, ал жакта жарытылуу дүкөн жок эле. Эптеп-септеп тактайдан ашталып, көк сыр менен сырдалып коюлган жепирек дүкөндөр бар эле. Ошол тараптан нан-пан алып келаткан Дыйканбектин кошуна кемпири алдынан чыкты. Арак ичип кызым талданган Дыйканбек салам-паламга келбей, «Сен эмне мага тиешелүү записканы өзүмө өрбөй, катыныма бересиң?» деп үрпөк чачын селпең эттирип башын чолгоп, жыталган котур текедей тырык мурдун көккө көтөрүп, көздөрүн жүлжүйтүп чалкалай калды. Кемпир колундагы корзинкасын жерге коюп, көз айнегин алып, жолугунун учу менен арчып кайра көзүнө кийип, Дыйканбекти биринчи жолу көргөнсүп тиктеп, анан тилинин учуна калемпир тийгендей бет башын бырыштырып, деп жерге түкүрдү. Корзинкасын көтөрүп бара жатып, бул жаш балиттин алгатынга аялым жок деп караганганын ким билептир? Жаңы үйлөнгөн немелер эмитен кантип бири-биринин көзүнө чөп салсын, деп жүрбөйүнбү? Дейги азыркы жаштар эмне болуп баратат? Деп күбүрөдү. Үйүнөн алсыраак сүт дүкөнгө багыт алды. Кемпир сүт дүкөндөн сүт алып үйүнө келсе, Дыйканбек эшигин шалдыратып ачып жатыптыр. Ал Дыйканбекти жаман көз менен карап, квартирасына кирип баратып, үйдөн айлангыр деди өзүнчө. Муну чалабыла уккан Дыйканбек, ата ушул кемпирдики өттү. Туулган күнүн билип туруп, гүл белек печкеге алып, шампанга арак кошуп ичирип, эмчек-мемчегин кармалап, жагын басып койсомбу? Деп кекер күлдү. Дыйканбек өзүнүн жеке түшүнүгүндө жашынан тартып карысына чейин катындын баары бир, эби келсе эч кимиси эркектен ат кез бербейт деп бекем ишенчү. Ошондуктан ал эбепке себептелип ыгы келип калганда, бирин-серин аялдарды кары жашына карабай жапырып өтсө, өзүн кумардан уткандай, же беттешкен жоосун сайгандай шаңдуу сезип, жыргап калчу. Мындай жыргалды чөлдөгү торгой суу эңсегендей эңсеп турчу. Дыйканбек үйүнө кирген менен жалгыз отура албай койду. Ордунан туруп ары бери басты. Радиоприемникти бураса, Чайковскийдин 5-симфониясын берип жатыптыр. Дароо кайра өчүрдү. Бөлмөнүн бурчунан Динанын оозу ачылып жаткан жашыл саргылт жибек сумкасын көрдү. Аны ала коюп ичин караса, 25 сом жүрүптүр. Акчаны шарт алды да, дүкөн жабыла электе жетейин деп энтеңдеп жүгүрүп барып коньяк, шампан алып жатканда Бардабай тык эсине түштү. Эмне болсо да ошонукуна барайын, аялым менен ажырашуу, ажырашпоо жөнүндө ошого кеңеш салайын деп ойлоду. Ал автобуска отуруп, андан троллейбуска жөйлөшүп кирип, Бардабайдыкына келип, кирсемби кирбесемби деп бир аз кылчактап звонокту басты. Бардабайдын кырдач мурун, кызыл жүздүү арык чырай аялы эшикти ачты. Мурда Дыйканбек келгенде, жандуу киши кирип жатабы, же жыгаштын куураган бир сөңгө кирип жатабы, экөөнү бирдей сезген Бардабайдын аялы бул жолу кел деп жылмаймыш этти. Бардабай жубайынын жумшай түшкөнүн эшитип, негедир адаттагыдай каадаланып, аялына чакыртпай төркү бөлмөдөн ыкшоо басып, пижамачан чыкты. Кел, деп чекесинин тырышын жазды. Бүрлөрү күбүлбөгөн күзгү куурайдай катып, жедеп басынып, айдатма сыяктангансаган аялына «Эмне жалдырайсың, чай койбойсуңбу?» деди. Аялы ашканага кирип чай кайнатып, Бардабай менен Дыйканбектин ортосуна коюп, кайра ашканага кетти. Ошол бойдон чыккан жок. Бардабай оозун ачып үн салайын деп келатып, анан кайра ай деп добуштангандан чарчагандай ордунан турду. Ашканага барып бышкан тооктун этин, жаңы үзүлгөн бадыраң, нан көтөрүп келди. Дыйканбектин алдына койду. Серванттан экстра алып чыгып Дыйканбекке көлөмдүү рюмкага койду. Өзү алкоголу аз винодон уртап отурду. Дыйканбек акысы күйүп кетчүдөй,
алдындағы тамақ ашты апылдата аймап, арақты ала салдырды. Анан окшушудай ыктытып, сөзүнүн аягын жутуп, мыңк-сыңк этип, аялы тууралуу айтарын айтып, Дыйканбектен улуу сунтуп, агасынтып акыл сураганына бардабай көнүмүшкө ызаланды. Огобетер ыңгырана кыймылдап, уйкусу чалаганган кишидей көздөрүн сөмөйүнүн учтары менен кербес сылады. Анан шашпай Дыйканбекке: катын албай кайынал деген ата бабадан берки кеп бар. Келген ырысыңды теппегин, деп маселенин аягын чекиттеди. Анан жөнөп жаткан Дыйканбекке басмадан жаңы чыккан ырлар жыйнагынын экинчи бетине акын болбосо да ыр чүргөгөн агаңдан деп жазып берди. Дыйканбек андан ала күү чыкты. Кайнатасыныкына келди. Эшик ачылар замат эки жакты карабай, энеси өлгөн баладай буркурап, көзүнүн жашын талалантты. Кечир, папа, кечир деп, диванда отурган абышканын бутун кучактап жыгылды. Абышканын ачуусу келгенде муунган кишидей көгөргөнсөп, эриндерин сол жагына кыйшайтып, күч менен мурчуюп калчу. Азырда ошентти, бирок 3-4 мүнөт күкүрт чайнагандай тиштерин кычыратып анан: алдыңа келсе атаңның унун кеч деген ал муздактан келаткан кеп бар, кечтим тур, деп далысынан тартып тургузду. Кайнатасынын күткөнү да ушул эле. О далайдан бери кыздын тагдыры кыйын дешип кемпир экөө сүйлөшүп отурушуп, таш түшкөн жеринде оор, ит болсо да, куш болсо да бир тийген күйөөсү менен оту күйүшүп жашап кетсе гана дешкен эле. Кызынын кемшейген ээктигин, көргөн кишисинен кемчилик таап кемирген кежирдигин, кыз кезинде актыгынан ажырагандыгын абышка кемпирдин ар кемиси ичтеринен таразалашып, ары кайрышып, бери кайрышып, акыры жогоркудай тыянакка токтолушкан. Алар мына ушинте отурганда Дыйканбектин буркурап кирип келиши абышка кемпирди кайгыларынан арылткан дарыдай болду. Дыйканбек ваннага кирип бет колун муздак суу менен жууду. Болуп өткөн иштердин түн ичинде жаман түш көрүп, эртеси унутуп калган баладай сезди. Кара шымынын тизесин уршуйтуп үйүнө жөнөдү. Ал квартирасынын босогосун аттары менен канчада бир иш жагдай бүттү. Кайнатам айткандан кийин калганы кайда качар дейсиң деп ички бөлмөдөн жаздык алып чыкты. Оюк шырыктары түлөгөн шырдактын үстүнө жайылган кара төшөккө капталдап, коркурап уктап кетти. Ошол бойдон эртең менен эрт ойгонду. Чай кайнатты. Ишке түз барсамбы, же ооруканага кайрылып, Динаны көрүп өтсемби деп арсар эшикке чыкты. Эки жакты караса жакын жерде эч ким көрүнбөйт. Көрбөгөндөн кийин мени ким эмне демегиле деп пенсионер абышка өстүргөн эшиктин алдындагы ак кызыл гүлдөрдөн үзүп алды. Автобустун аялдамасына оң далысын уркуйтуп өңүрөңдөй желди. Олжо катары табылган гүлдү бекер кууратпай, катынга барып коеюн деп чечти. Буруу жерге орношкон ооруканага автобустан автобусту которуп убараланып келсе, оорукананын эшигинин алдындагы кара бактын түбүндөгү эшек чыгачта Дина менен энеси сүйлөшүп отурушуптур. Дина сүр көрсөткөнсөп сурданып келаткан Дыйканбекти көрүп, эриндерин бири-бирине катуу кымырып, энтиге дем алып, ит көргөн мышыктай жүнүн тетири түктөйттү. Сезгичене муну байкай коюп: кантет эси жок немече тиртеңдеп, деп кызына күбүрөдү. Дыйканбек алар менен учурашканда кемпир: Динаң жакшы болуп калыптыр, кагылайын. Кудай буйрса эртең бүрсүгүнөн чыгарат экен, деп Динаны да, Дыйканбекти да жараштырып жайкап таштады. Дина Дыйканбектин гүлүн алып: бар эми ишиңден кечигесиң, деди. Кантсыда Дыйканбекти коркуткансыда. Чындыгында бул коркутуу эмес, күйөөгө карата болгон зайыптардагы кыял кечтенүү сыяктанды. Муну илдирбей туйган Дыйканбек кайненесинин көзүнчө катынына шыйпаңдагандан оялып: макул эмесе, деп ишине кетти. Кетип баратып Дыйканбек эртең менен турушат, эрди катын урушат, көсөө менен чабышат, көтү менен табышат деп, бир кезде беримчи энеси сол алаканын оң колунун сырты менен шакчап, катын сабап жаткан коңшусун арачылаганын эстеди. Анда энеси эрдемсиген коңшусун аялы менен жараштырса, азыр кайненеси кызына Дыйканбектен мурда келип, кечээки абышкасы экөө тыянактаган бүтөмдүн иче кардын аңтарып ачпады. Күйөө бала ак экен. Азыркы аялдарда өчөшкөн эркектерден өчтү укмуштай алчу болушкан тура, деп өзү көрбөгөн сойку розаны жемелеп, кызынын маңдайынан өөп сылады. Күйөөнүн баасын билип калган Дина энесинин Дыйканбекти актаганына ишенип, көзүнүн жашын тегеретти. Розанын тамгаларды сулуу тартып жазган катын унутууга аракеттенди. Дыйканбек болсо буларды ине жибине чейин ойлогон жок. Тек гана кайненесинин өзүнөн мурда ооруканага жетип, Динаны ызылдатып кумсартпай жоошутуп койгонуна ыраазыланып, кантке менен кайнатам да, кайненем да нарыктуу кишилер деп койду ичинен.
Ал ишине келсе, кызматкерлер телестудиянын директорунун кабинетине чогулуп, Летучка өтүп жатыптыр. Дыйканбек эшиктен кылтыйып баш багып, кимдир бирөөнүн мурду канап чыгып кеткенде, анын ордуна барып шып отурду. Чыгып сүйлөгөндөрдүн сөздөрүн жактырып, же жактырбай кабагын бүркөп, чукчук мукчум эте кеп карлашты. Язы, ушинтсем кечигип келгенимди директор унутуп калар деп ойлоду. Директор мунун куусун дегендей алдыртан карап жылмайды. Стал сүйлөйүн деген ой жок эле. Соноо чачтарына жаңыдан ак кирип келаткан директор көз айнегин колуна алып тазалап, кайра кийип, кече кечиндеги жаштар редакциясынын бир көрсөтүүсүн эстетикалык жактан эң сонун болду деп мактап жатты. Стал анын сөзүн араң чыдап угуп, ал сөзүн аяктарына аз калганда, капырай, мактайм десе мактай берет турбайбы деп кекерденди. Редактор көз айнегинин алдынан Сталга жосунсуз дегендей олурайды. Андан кийин Стал чыгып, жумушчу, дыйкан окумуштуу жаштардын эмгектерин, ой санааларын бурмалап сурмалабай, устаттык менен көрсөтүүнүн ордуна Огонек журналына басылган фотолорду баштан аяк монтаждап, шылдыр сөздөр менен кошумчалап койсо эле жакшы көрсөтүү болуп калабы? Менимче бул жакшы сүрөттөрдүн монтажы, жергебиздин жаштарынын жандуу турмушу эмес. Ошентип журналдын 5тен белгилүү болгон сүрөттөрдү кайталоого килейген студия 40 мүнөт иштеди деген сөз, кыйла киловатт саат электр энергиясы 40 мүнөттүк эфирдеги орун убакыт текке кетти деген сөз. Бул барып турган жоопкерчисиздик, ысырапкерчилик. Чыныгы чебер журналист 40 мүнөт эмес, 40 секундта жанга дүрбөлөң салып ойлончу сөздү айта алат, деди. Дымып калган чакан бөлмөнүн тынчтыгын сөз сураган Дыйканбектин дошу бузду. Ал үрпөйгөн чачын үрпөктөнтүп, олуп чолуп сүйлөп, Сталды мактап да, жактап да салды. Летучканын аягында жапалдаш бойлуу, кайкы мурун директор шашпай стулунан үйдө болуп, жанагы соноо чачына ак кире баштаган редакторго жылуу жымыйып, карачы, мынабу жаштардын сүйлөгөнүн. Өздөрүнө эмне керек экендигин экөөбүзгө караганда жакшы билишет экен. Булардын пикирине кошулбаска арга жок, деп сөзүн бүтүрдү. Соноо чачтарына ак кире баштаган редактор бул сөздөрдүн өзүнө эч тиешеси жоктой камырабады. Мурдагы Летучкаларда Сталды бүгүнкү Дыйканбектей эч ким курч мүнөздө жактап чыкчу эмес. Жактаса да ары сыйпалатып, бери сыйпалатып жактап, бирок бир жеринен Сталдын туура эместигин сөзсүз эскертип кетишчү. Мына ушундан улам Стал канча да Дыйканбек чынчыл, правдист экен. Мындай чынчылдар көчөдө боо-боо болуп жаткан жери жок. Карапайым калктын баары чындыкты ээрчийт. Бирок ошол калк ээрчий турган чындыкты айтып чыгуунун, иш жүзүнө ашыруунун отуна чындап чыдагандар 100дөн, 1000ден бир гана болот. Табияттын закону ошондой тура деп ойлоп, ошол 100дөн 1000ден бирдин катарына Дыйканбекти кошуп, аны ичинен сыйлап калды. Летучка түшкө жакын бүттү. Стал эшикке элден мурда чыгып, артта калган Дыйканбекти күтүп, тамакты бир кечели деп буфетке ээрчитти.